Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү тема дары менен айыкпаган жатын көйгөйлөрү. Ооба. Кошмар. Не деген бул? Фон. Не то кулачудай. Жакын коюп койсок болот го. Мону жерге түшүрүп салчы. Сабагыбызды баштайбыз, кыздар. Бүгүнкү сиздерге маалымат болот. Сөзсүз бул жерде психология аралашат. Дарысыз айыгат интимная гимнастика менен, йога менен, психология менен, психотерапия менен айыгат. Угулуп атат. Дары менен Бул жакта кыргызча тамга жок экен да. Жазып коеюн десем теманы. Кутмандуу кечиңиздер менен, жаңы киргендер. Дары менен айыкпаган жатын көйгөйлөрү деп атабыз. Больницадан айыкпайт деген ооруга негизи үмүт үзбөш керек. Миоманы не деп айтышат врачтар? Жүрө берет, эч нерсе болбойт, барып келип лечение алып турасың, 6 ай сайын текшерилип турасың деп айтат. Азыр мен сиздерге айтып берем. Бирден баштайбыз. Миома, киста, аденомиоз, гидросальпинкс, кандай болсо дагы бардык оорулардын биздин состояниебизге, психологиялык абалыбызга сөзсүз байланыштуу. Гидросальпинкс, айтор кандай дагы оорулардын түрлөрү көп, кыздар. Эндометриоз, яичниктин кичирейип кетүүсү, фолликуланын жарылбай калуусу, овуляциянын жүрбөшү, киста. Кистанын түрлөрү бар. Набутовый киста, айтор дермоидный киста бар, суюк киста бар, яичниктин кистасы бар. Кистанын түрлөрү көп. Фолликулярный киста бар. Элестетиңиздер, ичибизге кайдан кирип эле өсүп калат. Жөндөн жөн эле сиз ушунакай болуп жүрсөңүз деле өсүп калган жок да. Алдыңкы булчуңдар блокко түшүп калат. Калганда сөзсүз биздин жатыныбыз слабый болуп сүйлөп берет. Мен кыйналып атам дейт. Сенин могу стрессиңден мен кыйналып атам. Мону чаар деп сизге оору сүйлөп берет. Дененин тили бар. Дененин тили бул оору менен. Биздин походкабыз менен сүйлөп берет. Походка бузулат. Адамда бат картаюу жүрөт. Адамды качан стрессовый состояниеде болгондо. Эми андай ооруларды кантип чыгарабыз? Бөйрөк оорулары. Биздин курска келгенде Кудай угуп тургандай айтып атам, кыздар. Сиздердин мынча проблемасы бар аялдарды топтоп алып, мен жоопкерчилигин алгым келбейт да. Болгону бул сиздер үчүн бир маалымат болсун деп атабыз. Аялдар лекарстваны бир жерине пайда, бир жерине зыян, дары дармекти колдонуп жүрө бербесин деп атабыз. Башка жокпу? Поярче. Хорошо. Интимная гимнастика жөн эле кызыгылып койбойт, кыздар. Интимная гимнастика менен сиздер кандай пайда аласыздар? Энергичный болосуздар. Энергиясы жок аял кандай болот? Энергиясы жок аял лампочка
өчүп калат го, свет өчүп калат го. Свет өчкөндө кандай болуп калат? Комната билбилдеп калат, адам жүдөйт, кудум ошондой болуп калат үйдүн аурасы. Бирок урушсак дагы, айкырсак дагы, кыйкырсак дагы бала чакабыз ошол айкырчак кыйкырчак апасынын баарына шүгүр кылат. Өзүбүздө айтабыз, бар экен эме сүйүнсөң деп. Жакшынакай болуп эле бар болсок болбойбу? Мээримдүү апа болуп эле бар болсок болбойбу? Аялдык ордубузда, инсандык ордубузда ачууланбай, кыйкырбай эле бар болсок болбойбу? Мага карап тургула. Мен эфирден чыгып кетип, бир нерсе болуп отуруп калбайын. Мына бул жакта уже бирөө жазып атат, нерв істетсем эле жатыным түйүлүп калат деп атат. Кыздар, дагы айтор оорулардын түрлөрү бар, бөйрөк оорулары кетет. Бөйрөктүн кистасы дагы кетиши мүмкүн. Бөйрөктүн туздары неме, ага туура тамактаныш керек. Ал бөйрөктүн туздары, ал ошол тузду көп жегенден, суу ичпегенден, ашыкча заттарды жей бергенден пайда болушу мүмкүн. Аны эми дагы урологдон тактаңыздар. Сиздерде эгер ошондой проблемалар болсо. Дагы бир жолу айтып кетейин, мага зарыл эмес, кыздар ушунча проблемасы бар, аялды топтоп алып, анан алардын бир эч бир жыйынтык албаса, мындай кандай десем, мага андай нерсе керек эмес да. Негизи мага курска акчаны салып коюп, өзү аткарбай жүрө берген аялдар керек эмес да. Курска келеби? Результат алганга аракет кылган аялдар керек. Ошондой аялдар менен иштешким келет, суроолоруна жооп бергим келет. Мен азыр YouTube'га кирдим, YouTube'га айтылбай калган, негизи киребиз деп, бирок азыр YouTube'га кирип койдук. Көрөлү YouTube'дан кандай өтөбүз. Проработка жасайбыз деп уже кыздар көнүп алган, Жел чыга берет дейт. Ооба, кыздар, интимная гимнастика менен мындай нерсе бар да, мен Зара кармай албай атам, жолдошум Кенен деп атат кының, менден жел чыгып атат, мен айызым ооруп келип атат. Мен түшкүрсөм, жөтөлсөм Зара чыгып кетип атат, циститим бар менде. Цистит дагы бул психосоматика. Если эч нерсе таасир бербесе, анда только биздин состояниебизди оңдошубуз керек. Анан мого мен YouTube'дан чыгып кетейинчи, мен YouTube'га абдан алаксыйт экенмин да. Хорошо, YouTube'га карабай турайын. YouTube эки жакта. YouTube'дагылар, катталуучулар, же Instagram'га кириңиздер, же сиздерге карабасам таарынбаңыздар, Мына Зара кармай албоо деп айтып өттүк. Кын булчуңдары кеңейсе, кын булчуңдарынан жел чыкса, дагы кандай проблемалар бар? Опушение болсо, влагалищеңиздер түшүп калган болсо, табырсыгыңыздар түшүп калган болсо, бөйрөктө опушение болсо, жалпы курсак бөлүктөгү органдар опушение болсо, төмөн түшүп калган болсо, дагы кандай проблемалар азыр унутуп атам даже. Чачыңар түшсө, фолликула жакшы жарылбай атса, эми фолликула жарылбай атса көбүрөөк психотерапияларды сунуштайм. Айторум, биз айтып жүргөн проблемалар бар, эми билип деле калдыңыздар, Мына ошондой проблемалар болсо, уят кыздар, менден жел чыгып атат, мен жатым төмөн түшүп калды деп айтты, эмне кылайын? Мен Зара кармай албай атам, эмне кылайын? Дегенге кыздар уят. Ал деген алдыңызда наныңыз турат. Ушу нанды курсагым ачты, менин курсагым ачты, мага ичирип койчу деп турган чоң адам менен барабарсыз. Күйөөм мага көңүл бурбай атат, башка аялдарга жакшы сүйлөйт, менин күйөөм ушундай, мени бакпайт, күйөөм экөөбүз урушуп атабыз десеңиз дагы, алдыңызда турган нанды көрбөй, же карап туруп, менин күйөөм ушинтип атат деген бир сизге пайда бере турган нерсени унутуп, же көрбөй, жалып кылып аткан адам менен же бала менен барабарсыз да. Азыр өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Сиз кааласаңыз да, каалабасаңыз да өзгөрүшүңүз керек. Анткени сиздин айланаңыздагы адамдар өзгөрүп атышат.
Мен үнүм жакшы болбой атат кыздар, грипптен эч жакшы болбой атам. Карабай койдум өзүмдү, себеби билимдерим жаңыланып атат, көрүп атасыздар, темаларыбыз абдан алмашкан. Ал билимдердин баарын улам жаңылап, жазып, кайрадан үстүнө иштеп, монтип жазып жүрөмүн. Эми ушул билимдеримди тактап жазып алсам, анан бир аз бошоп калам. Азыр өзүмдүн мээмди өзүм жок жүрөм, убактылуу. Мен да адаммын го, мен силерге айтам, ооба өзүңдү мээңди өзүң бул деп. Бирок кээ бир учурда менде да ушундай состояние болот. Бирок мен совсем өзүмдү унутуп калбаймын. Дагы оргазм албай атсаңыз, оргазм албай атам. Кыздар, эркек үчүн өмүрдө эң биринчи секс. Секс деген бул уят деген сөз эмес. Эгер уят деген сөз болсо, мен мындай сүйлөбөйт элем. Секс деген бул мүчө деген сөз биз жок отургондо. Жынстык катнаш эгерде уят болсо, анда бул күнөө болот эле. Аял эркек кантип көбөйөт элек. Тукумулуу, аял эркектин ортосундагы рахаттануусу, жана адамдын жашаруусу, жынстык катнаш болгондо эгер аял эркек бири-биринен лаззат алса, өтө сонун гормондор иштелип чыгат. Ошол учурда жашаруу процесси жүрөт. Мээден бир саамга негативдердин баардыгы өчөт, жыт сезүү да өчөт, оору сезими өчөт, дени эс алат. Ошол учурда жашаруу жүрөт. Эми жертва болуп отурганга такыр убакыт жок кыздар. Эгер өзгөрбөсөңүз, демек жаныңызда конкуренттер өсүп атат деген сөз. Конкуренттер ким? Конкуренттер сиздин айтасыздар го, менин күйөөм мынтип кетти, анан мен жыгылып калдым. Негизи кыздар, күйөө үчүн өзгөрбөгүлө. Күйөөнү да жоготуп алуудан коркпогула. Эч убакта. Эркекке эч убакта эркекти жоготуп алуудан корккон аял жакпайт. Эркектер андай аялга кызыкпайт дагы. Эркектер өздөрүн сүйүп, чуркап жүргөндү жакшы көрүшөт. Бул эркектердин табияты. Алар артынан монтип чуркап жүргөндү жакшы көрбөйт. Элестетсеңиздер, артынан чуркап жүргөн кыздын эч убакта кадыры жок. Биз күйөөбүздөн ата издейбиз. Эми могу бүгүнкү темага кайрылсак, ич көпкөндө жоголот дейт. Ооба, ич көпкөн жоголот. Эгерде арткы булчуңдан тез жел чыга бере турган болсо, арткы булчуңдан чыккан жел дагы жоголот. Арткы булчуңдарыңыздар бекемделет. Чоң зара чыккан жак. Запор, ич катуу, геморрой, булардын баары кетет. Мен запор болуп атам деген кыздарга мен таң калам. Интим гимнастика бар го, эмне интим гимнастика жасашпайт? Геморройлорун интим гимнастика менен эле кетирип албайбы дейм да. Кээ бир аялдар келет, мен 1 ай болду, жатыным опушение болчумун, анан маткамды көтөрттүм эле, кайра түшүп калды, сиздерге качан барсам болот дейт. Мен 8 айдан кийин байкагыла деп айтам. Неге интимная гимнастика жасап көрбөйсүңөр? Баары эле титире саласыңар. Мен алардын жумушуна киришпейм, албетте. Мүмкүн алардагы интимная гимнастика ошончолук пайда берерин билишпейт чыгар, мүмкүн гинекологдордун айрымдары ишенишпейт чыгар, бирок ишенген гинекологдор бар. Интимная гимнастикага операция кылдырба деп айтышат. Эми мен могу бүгүнкү тема боюнча дары менин айыкпаган жатын күйгөйлөрү, жана ошондой эле бөйрөк, боор оорулары, цирроз мисалы, боордун рагы, бул глубокая беда. Эгерде ошондой оору болуп калса, анда обидаларды айтып алуу керек. Обидаларды кантип айтасың? Көркөм сөз менен айтасың. Киста миомаң барбы? Психотерапия жаса. Бизде психотерапиялардын түрлөрүн киргизип койдук го. Себеби мен психотерапиядан өзүм сонун результат алгам. Менде кандай болду? Менде дагы могу мурдадан айтып жүрөм, ар бир эфиримде айтып жүрөм. Эгер укпагандар болсо, анда дагы бир жолу айтып кетейин. Мен өзүм интимная гимнастика боюнча тренермин, психологмун. Йога боюнча тренермин. Йога боюнча биринчи флай йоганы окудум. Азыр эми хатка йога. Ушул эки йоганы бири-бирине жорулуштуруп баратам. Бирок мага хатка йога өзгөчө жагат. Анткени хатка йога бүткүл, флай йога да бүткүл дене мүчөгө иштейт. И
хатка йога дагы бүткүл дене мүчөгө иштейт. Хатка йога көбүрөөк бул. Хатка йога бул өтө сонун йога. Мен анткени неге мен эки йоганы окудум? Убактым көптүгүнөн, акчам көптүгүнөн эмес, мен хатка йоганын пайдасын билгендиктен ден соолукка сразу флай йоганы бүткөндүктөн сразу мен кайра хатка йога боюнча окуумду баштадым. Ар дайым өзгөрүүгө мүмкүн. Мына мен азыр 42ден 43кө баратам, бирок жаңы билимдерди алып атам. Мен курактуу канча аялдар бар, катып отуруп калган. Кой биз картайдык, каяктан эми деп. Жок, кыздар, ар дайым өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эгер адам өзүнө ишенбесе, билип туруп өзүнө ишенбесе, анда аялдарда жанагы ар бир адамда руханий өсүү болуу керек да, ишеним болуу керек. Ошол нерсеге жооп бере турган биздин негизи чакра деп коет. Йогада чакра деп айтылат. Психологияда биз блок деп айтабыз. Ошол блок денедеги диафрагмалар, биздин органдарыбыз блокко түшүп калат. Блокко түшүп калганда адам канча аракет кылса дагы ал жаңы нерсени кабыл ала албайт. Мен 30 өчүрбөсөм болбойт. Комментарийлерге алаксып кетип атам. Могу мисалы мына киста миома, өзүм жөнүндө айтып келип атпадым беле кыздар. Киста миома. Азыр мен мой витамин ичип алайынчы. Ошо витаминге да алаксып атам да. Ошон үчүн кыздар, сиздер дагы бир жумуш баштаарда, же бир курс баштаганда ар нерсеге эмес, мындай бир нерсеге фокус коюш керек. Мен мисалы азыр мой витаминим келген, улам фокусум мен ушу витаминди ичип алыш керек деп оюм ушул жака кетип атат да. Рахмат кыздар, күтүп турганыңыздарга. Менде мисалы бир обидалар болду. Өмүрүмдө бир ушундай обидалар болду. Билгендер бар, дайыма эфириме кирип жүргөндөр бар, айтып жүргөнмүн. Канча мен психология боюнча тынымсыз билим алып турсам дагы, интимная гимнастиканы күндө жасасам дагы, менде менструациям токтоп калды. Жана обидалардан улам. Кичинекей бир нерседен переживать этсем эле, мен жатын жагым, жатын тушум ооруй берди. Даже көнүгүү жасасам ооруйт. Точно бир нерсе болду да, себеп дегенде могу. Эгер эч нерсе болбогон болсо, бир нерсе пайда болбогон болсо, анда көнүгүү жасаганда оорубайт эле да. Ушул киста миома бар да, ушул айтор ушул сыяктуу болуп ооруй берди да. Көгөрүп жасайм, бирок ооруйт. Анан барып больницага барып текшерилейин десем, уялам өзүм, киста миома бул обида деп, мен видеолорум чыгып кеткен го. Анан психотерапия жасадым. 15 мүнөт жасадым. Бар болгон 15 мүнөт. Ошол 15 мүнөттөн кийин баягы боль жок да. Тынымсыз ооруп аткан го. Мындай байкайм, жана боль жокпу дейм да. Отуруп алып качели жасайм. Качели жасасам да ооруп атканда. Качели жасасам да оорубайт го. Столдо отуруп байкап атам да. Анан ошондон 7-10 күн өткөндөн кийин айызым келди. Андан кийин нормалдуу келе баштады да. Айызым токтоп калганда. Андан кийин бир 5-6 жолу терапия жасадым. Ошондон кийин оору таптакыр жок болуп келди. Жок болуп кетти. Мой киста миома дагы бул обида. Бир адамга таарынычтардан. Айтор сен кесиптешиңе таарынып калышың мүмкүн, күйөөңө таарынып калышың мүмкүн, атаңа, бир тууганыңа таарынып калышың мүмкүн. Көбүнчө эркек адамдарга байланыштуу жатын көйгөйлөрү. Бул айтор обида. Же болбосо жыныстык катнашка барбай жүрүүдөн дагы болушу мүмкүн. Эгерде бир физиологиялык жактан пайда болсо, анда лечение менен кетет, кыздар. Лечение менен кетет. Врачтар билет да, бул обидадан пайда болгон миома дебесе дагы УЗИден көрөт, көргөндөн кийин миоманы көрөт дагы, билет кетпей турган миомаларды. Кете тургандарды лечение ал кетет деп айтышат, мисалы. Аденомиоз дагы бул глубокий обида.
Гидросальпинкс дагы бул дайыма вялый абалда жүрүп, күйөөм минтип койду, кайнэжем минтип койду, могу эжем, бир тууганым, атам минтип койду, могу баланча минтип койду деп жүрө берүүдөн гидросальпинкс дегендер пайда болот. Эндометриоз бул дагы дайыма сыгылып, баарын ичке жутуп жүрө берүүдөн пайда болот. Фолликулалардын жарылбай коюшу, фолликулярный киста дайыма кысынып, бир нерседен переживать этүүдөн пайда болот. Денебизде 7 блок бар. Эмгек, баш бөлүгүбүз блокко түшүп калат. Горловый блок тамагыңарга дайыма бир нерсе тыгылгандай болот эмеспи? Мен акысыз терапияларымды жасап көргөндө дагы тамагыңыздарга бир нерсе тыгылгандай болдубу? Анда дагы ошол демек сиздерде горловый блок бар. Онда калкан бези, бронхтор блокко түшүп калат, изоп пайда болот. Бөйрөктүн оорулары көбүнчө страхтардан улам. Мисалы акча жоготуп алсамчы деген, же түйүлдүк кезинен страхтары болушу мүмкүн, коркунучтары. Ал өзү бир нерседен тартынып, беспокойт этип, монтуп жүрөт. Ошол нерседен болушу мүмкүн. Же болбосо оор көтөргөндөн бөйрөк опушение болуп кетип, андан проблема пайда болуп калышы мүмкүн. Эгер андай болсо, ошол врачтын айтканын кыласыз, айыгып кетет. Бирок көп оорулар убактылуу, 6 ай сайын лечение алып туруш керек, поддержка кылып. Ооба кыздар. Эгерде психологический жактан сиз жабыркап, ооруларды арттырып алган болсоңуз дагы, кыздар, мен абдан жоопкерчиликтүү бир өтө чоң темадагы эфир өтүп атканымды мен сезип атам, туюп атам. Анткени ооруларга эч ким жооп бербейт да. Бирок мен бүгүн жүрөктүк кылдым. Бул деген баягы акча жыйноо эмес, мен жүрөктүк кылып атам. Анткени биздин курстан ушунча убакыттан бери, мына 2021ден бери, быйыл 2024пү, 2021 жылдан бери көптөгөн аялдар эрозиясынан, кистасынан, миомасынан, бөйрөк рагынан, аденомиозунан, наботовый кисталарынан, айтор зобторунан, көптөгөн ооруларынан айыгып келип атышат, бөйрөк ооруларынан айыгып келип атышат. Мисалы, бизде иштеген коллективдеги бир кыздын апасы 6 ай сайын лечение алып турчу экен бөйрөгүнөн. Азыр бөйрөгүнөн лечение албай калыптыр, бөйрөгү сонун болуп калыптыр. Дагы бир кыз келген өзгөндөн. Эч нерсе таасир бербей койгон, Бишкекке келгенде дагы таасир бербей койгон. Анан биздин курска катышып калат, интимная гимнастикага катышып калат ал. Зарасы чыкпай калат аныкы. Аялдар зара кармай албай калдым деп келет го. Аныкы бөйрөк иштеп чыгара албай калган. Анан биздин курска келгенде результат болот дагы, Бишкекке леченияга келем деп бизге келет. Бирок бир туугандарына айтса, кой, ал болбойт, кайдагылар алдайт деп айтат. Эч кимге айтпастан келет ал бизге. Артынан байкелери келип жүрүптүр да. Эч жактан болбой, ушул жактан болду дейт. Дайыма переживать этип жүрө берүү деле бул адамды ооруга алып барып тыгып коет. Спазм болуп калат, блокко түшүп калат булчуңдар, анан кыскарат, өзүнүн ишин жакшы аткара албай калат. Кыймылдын азыгынан да ошондой болушу мүмкүн, булчуңдарыбыз кыскарып калат. Мен йога окуп атпаймынбы? 20 жылдык йога боюнча тажрыйбасы бар да. Ушунчалык билимдүү йоганы өзүнө сиңирип алган, жутуп алган, жаттап алган да. Булчуңдар биз билебизби, кыскарып калат, адам чөгүп калат дейбиз го. Булчуңдарыбыз тырышат. Напряжение болот, адам билинбей, адам өзү чөгүп кетет. Анан йога менен бой өсөт. Акырындык менен бойду өстүрөт йога. 1,5-2 сантиметрге чейин адамдын бою өсүшү мүмкүн. Бирок бир ай жасап коюп эле эмес, узагыраак жасап жүрүү керек. Йога адамды сергек кылат. Мен йоганы сүйүп калдым го. Йога ушунчалык сонун экен. Өзүм сергек болуп калдым. Мисалы, бүгүн мен кечке чейин сабак жаздым. Жаңы сабактарды жазып атам азыр. Сабак жаздым, чарчадым, келатып абдан үргүлөдүм. Анан келдим, йога жасадым. Мына азыр сиздерге энергия менен кирип атам, сиздерге ушу маалымат берип атам го, оорулар жөнүндө маалымат берип атам го. Дагы мына кыздар, айтор сиздерде жатында ар түрдүү оорулар бар, ар түрдүү оорулар бар. Миома, киста, аденомиоз, гидросальпинкс, эндометриоз, спайка, яичник катып калган, яичник кичинекей, овуляция жок, фолликула жарылбайт. Дагы кандай, менструацияңар кечигип атат, менструацияңар жакшы келбей атат, менструацияңыз жакшы нормалдуу келбей атат. Өзүңүз жаш туруп задержка болуп калды менструацияңыз, эрте климакс болуп атасыз,
айтор ушундай проблемалар болсо, бөйрөктө проблемалар болуп атат, андай боло турган болсо, андай кандай кылсак болот кыздар? Витаминдерди ичкиле деп сунуштайм. Анткени адам стресске түшкөндө гормондору бузулат. Эң биринчи эстроген гормону бузулат. Анткени адам ойлонду, аял эркектерде тестостеронго, бизде эстроген жооп берет. Биздин эң биринчи сулуулугубузга, ден соолугубузга эстроген гормону көтөрүлүп кетет, же ачууланганда, же түшүп кетет дагы, жатын ачка калат. Мындайча айтканда, дайыма суу жетип турган, баягы күрүч дайыма сууга бошот го. Сууну совсем алып коесуң, күрүчүң курап калат, ооруп саргайып бирдеме болуп курап калат. Ошол сыяктуу нерсе да. Айтор сен могу жагыңа, жатыныңа эч нерсе барбай калат дагы, жатын араң согуп аткан жүрөктөй болуп, анан өзүнүн жумушун кыла албай калат. Жатын аялдын экинчи жүрөгү деп айтылат, өзүнүн функциясын аткара албай, ал жерде уже оорулар пайда болот. Ошол нерселерди кантип жок кылабыз? Эң биринчи психология, кыздар, психология. Биз сиздерге онлайн форматта да берип атабыз, офлайн форматта да берип атабыз. Мына ушул йога психофизиологиялык жактан аялга укмуш жардам берет. Бул стрессти чыгарат йога деп айтылат, Жана ушул йога, психология, йога, интимная гимнастика, мына ушул үчөө бир тууган сиздерге, үчөө жарышып турат сиздерге. И психотерапия, төртөө психотерапия. Мына ушул нерселерди каттуу эске алабыз. Анан ашыкча салмак болсо, салмактан арылыш керек. Сууну туура ичүү, уйкуда туура уйку, туура жашоо образы, мына ушул нерселерди эске алуу менен жана өзүңүздү тынымсыз байкоого алуу менен, өзүңүздү тынымсыз байкоого ал дегенде секунд сайын мен эмнени сезип атам. Азыр өзүңүздүн жаныңыздан сураңызчы, азыр гана колуңузду жүрөгүңүзгө коюңуз дагы. Колуңузду жүрөгүңүзгө коюңуз. Мен эмнени сезип атам деп сураңызчы. Жан дүйнөм кандай? Жан дүйнөңүздө тынчтык барбы? Сураңызчы. Сураңызчы, жан дүйнөмдө тынчтык барбы? Колуңузду жүрөгүңүзгө коюп, мен эмнени каалайм? Бул маселе сизде качаантан бери түйшөлдүп жүрөт? Кандай чечилишин каалайсыз? Дал ушул маселеңиздин кандай чечилишин каалайсыз? Маселеңиз чечилсе, эмнеге жетесиз? Өзүңүздөн сураңызчы, маселе чечилсе эмнеге жетем? Дал ошол учурда маселеңиз чечилгенде жан дүйнөңүз тынчтыкта орун алабы? Ушул маселеңизди чечүүгө эмне берүүгө даярсыз? Алуу деген жок, берүү деген жок. Алуу үчүн берүүң керек. Ошол маселени чечилиш үчүн бир нерсе кылышың керек. Жашоонун мыйзамы бул. Мен жазып койгон мыйзам эмес, бул ааламдын мыйзамы, бул Аллахтын мыйзамы го. Алуу үчүн беришиң керек да, бир нерсе кылышың керек да. Алуу, жашоонун мыйзамы, өмүрдүн мыйзамы ушундай. Биз өмүрдүн мыйзамдары менен жашайбыз. Машаллах. Менде эндометриоз бар болчу, интим гимнастикага катыштым эле 30 жолу катышып, 30 жолу катышыппы же жашы 3 жолу катышыппы же бүгүн УЗИге түшсөм, эндометриоз жок, таза деп чыкты ооба. Эндометриозго көбүнчө мындеп жабылып калган аялдар кабылат. Кыздар, давайте Кудайдын жүгүн өзүнө тапшырайлы. Күйөөнү да Кудайга тапшырасыз. Бүгүн тапшырдым десеңиз эле эртең жыргап кетпейсиз, ооба, сразу баягы кармап күйөм деп отурган сиз бүгүн тапшырып кое албайсыз да. Бара осознанно күйөөмдү да Кудайга тапшырдым, өзүмдү да Кудайга тапшырдым, баламды да Кудайга тапшырдым деп ынтымагыңызды Кудайдан сурап, садака бериңиз, күндө садака бериңиз, күйөөм экөөбүздүн ортобузда мамилени жакшыртып бер. Мага аялдык назиктигимди күчөтүп бер, Аллахым. Күйөөмдүн жанында ордумду көрсөтүп бер деп күндө азаздан болсо да садака бериңиз. Садака берүүгө күчүңүз жетет. Мен эмнени оңдошум керек? Мен кайсыл жерде кандай кетирип атам? Мага мындай кылып койду. Күйөөм өзү мындай кылып койду дей турган заманда эмеспиз. Азыр ошол күйөөңүз менен наалысаңыз да жашап атасыз. Эмне кыласыз? Оору арттырып.
Мен аялдардын бактылуу болгонун каалайм. Кээ бир аялдарга смс берсең, мен жаза албайм да, жазбайм дейт. Мен айтам, күйөөлөрү, жакшынакай күйөөлөр бар, өздөрү жөнөтүшөт. Аялдарын үйүнө отургузуп коюп, баккан эркектер бар. Айтам, жаз смсти, колуң сынып калабы, жаз. Бир нерсе болуп каласың, жаз десең. Кээде урушасың ошентип, кадимкидей аялдардын бактылуу болушун каалайсың го. Андай алар дагы жакшы сөз жазсын, жакшы сөз уксун дейсиң да. Анда бергиле бирөөгө дейм. Бер анда бирөөгө. Сен жазбасаң башка бирөө жазат. Жакшынакай күйөөлөр бар, урбаган, сукпогон, багып отурган. Жазгыла, жаным. Мен сени жакшы көрөм. Асмандан ушул акча фык этип түшүп калган жок го жаным. Сен мени багып атасың го жаным. Мага камкор болгонуңа рахмат деп жазгыла, азыр жазгыла, мына азыр жазгыла. Телефонуңарды алгыла, иттагиле убактыңар, телефонду башка жактарга кетет убактыңар. Эндометриозу барлар йога жасаса болобу? Акырындык менен кетет, ооба. Эртерээк тургула, курска жазылып алып, бышылдап түшкө чейин уктабагыла. Курска жазылганга акчам жок деп кафелеп, черный кассалап жүрбөгүлө. Акча жок деп жертва болбогула. Азырактан жеп акча арттыргыла. 6 балам бар, 7 балам бар. Мага скидка кылыңчы дебегиле. Силер байсыңар. 6-7 балаңар барбы, байсыңар. 6-7 балаңарды өзүңөр үчүн туудуңар. Эми өзүңөр жакшынакай кылып Аллахтан сурап баккыла, күйөөңөрдөн сурагыла, күйөөңөргө мотивация бергиле. Кыздар, менин күйөөм да идеалдуу эмес, мен да идеалдуу эмесмин. Менин үй бүлөмдө бардыгы идеалдуу деп айтпаймын, кыздар. Бирок Аллага шүгүр. Мен да аялдык ордумда өмүр сүрүүгө тырышып аткан жанмын. Каталарымды көрсөтчү Аллахым, кайсы жерден жаңылыштым деп Кудайдан сураймын. Ооба, бизде конфликттер болот. Күйөөм дагы мүмкүн болушунча менин көңүлүмдү алганга, мага жакшы сүйлөгөнгө, мага катуу сүйлөбөгөнгө аракет кылат. Бирок мен эч убакта менин өмүрүм идеалдуу дебейм. Эгер менин өмүрүм идеалдуу десем, анда мен адам болуп жаралбайт элем. Анда периште болот элек. Аллах бизди периште кылат эле. Биз пендебиз. Пенде болгон үчүн жер бетинде жүрөбүз, бири-бирибиздин катарыбызда. Эрозия пайда болуп калыптыр. Эмне кылсам болот? Айттым, кыздар. Лечение плюс гимнастика. Ооба, мен дагы да билимдерди алдым. Практика кылып атам. Мурда лечение плюс гимнастика дечи элек. Азыр мына 2021ден бери мен дагы да көп билимдерди алдым. Психология боюнча көп билимдерди алдым. Жана менин курсума катышкан аялдар мага тажрыйба болуп келип атат. Үйрөтүп атамын, үйрөнүп атамын. Онлайн форматта жумуш алып барам, офлайн форматта жумуш алып барам. Ошондуктан кыздар ушундай проблема болсо, анда сөзсүз интимная гимнастика, психология, психотерапия жана йога, ушул төртөөнү унутпаңыздар. Анан ушул нерселер да болбой кетип атса, болбой атат деп сурайсыңар да курска келгенде. Анан мен сурайм силерден, ашыкча салмаңар жокпу? Канчада уктайсыңар? Канчада суу ичесиңер? Азыркы учурда сизди эмне тынчсыздантат? Ушундай нерсе суроолорду беремин. Ошентип суроо жооп аркылуу анан мүмкүн народный рецепт кыласыз, Кудай берген нерселер менен дарыланууга тырышыңыз дейм. Алтындарым, вдруг бул жерде фармацевттер отурса, мени жаман көрбөгүлө, алтындарым. Ооба, аптека дагы керек, врачтар бизге керек, врачтардын колу алтын, аларды жакшы көрүшүбүз керек. Канча өмүрлөрдү сактап атат. Канча, эгер алар болбосо, канча адамдар кетип калмак о дүйнөгө. Канча адамдарды, канча, мен деле врачтардан сонун результаттарды алганмын да, мен да сонун результаттарды алгам. Балдарымды врачтарга көрсөткөнмүн. Канча анализдерибизди чыгарып берип атышат, канча диагноздарыбызды чыгарып берип атышат, канча адамдарды лечение кылып атышат. Алардын дагы ак эмгеги чоң, кыздар, алардын бааланбай калганын көрсөң ичиң тызылдайт да. Эмгектер ушунчалык чоң, адамдар аларга ыраазы болушту билбейт. Бирок кыздар могу ушул психология, интим гимнастика, йога, психотерапия ушул жагын эске алыңыздарчы дегим келип атат. Эртең менен эрте турасыз. Эртең менен эрте туруш керек. Кечинде көп тамак жеп жатып аласыз, организм чарчайт. Араң, эптеп-септеп
тамакты түнү менен чарчап калган организм аш кылып берет. Физиологиялык жактан да чарчадыңыз, нерв системаңыз чарчады да, кечинде бирок тамакты тоюп жеп алдыңыз да. Тоюп жегенден кийин организм кыйналат, эртең мен мас кишидей болуп турасыз, анан энергиям жок, мен неден башташым керек, эмне кылышым керек деп отурабыз. Нөлдөн баштайбыз, кыздар өзгөргүлө. Элиңди дейт, тарбиялагың келсе, бешигиңди тарбияла деген сөз бар. Эмне биздин бешигибизди келип Ташиев, Жапаров, дагы депутаттар келип тарбиялап береби? Жок. Чын-чынына келгенде ар ким өзү үчүн жоопкерчилик алыш керек. Кокой президентти кетириш керек, кокой минти бериш керек эмес, кыздар. Биринчи өзүбүздүн үйдөгү состоянияны оңдоп алайлы. Үйдөгү состоянияны оңдосок, чын мен ушуга көзүм жетти да. Эл оңолмойн, бул мамлекет оңолбойт экен да. Мамлекет оңолсо эл оңолот дей берет. Мамлекет башындагы адамдар көппү же эл көппү? Эл оңолуш керек, элдин пейили оңолуш керек биринчиден. Элдин пейили оңолгондон кийин эле акырын баардыгы секин ордуна түшүп калат. Көзүбүз ачылыш керек. Өтө бир адамды катуу күмөр тутуп албаш керек. Бир адамга катуу таңылып байланып албаш керек эч убакта. Аял киши күйөөнү жоготуп алуудан коркуп жашабаш керек. Көп аялдар бар, күйөөсүнүн изменасынан кийин урукчан болуп калышат. Кайын журтунан кийин кайнеси менен проблема, кайнэжелери менен проблема. Ошентип толтура ооруларды арттырып алабыз. Денеңиздин баары азыр жүк, оор болуп жүрөсүзбү? Денеңиздин баары таш кирип кеткен го, толуп калган го. Жаным деген сөздү привычка кылып алыш керек эле. Ооба, привычка кылып алыңыз. Биринчи кыйын болот, ооба, привычка кылып алыш. Анан үйрөнүп каласыз, биринчи бирөөнүн сөзүн көчүрүп алганда, мен да мурда жаным деп төрөлгөн дейсизби? Мага эле атам менен апам ой жаным деп айткан дейсизби? Тур. Арчы көзүңдү. Апам айтчу да бизге. Элеба, көзүңдүн жашын арчып, могу жака. Не кылайын апа деп тургула дечү да. Себеби апам өзү эмгекчил аял эле. Укмуш. Апам өзү айтчу, менин атам адамдын дем алганын жаман көрчү. Тындырбай баарыбызды жумуш кылдырчу. Мен тага журтум ошондой го. Тага журтум, таежилерим тынбай жумуш кылышат го. Апам да ошондой киши эле да. Биз да ошондой жумуш кылышыбыз керек эле. Эми ата-энемдин тарбиясынан Кудайга шүгүр биз жаман болгон жокпуз, Кудайыма шүгүр. Ар ким бирөөгө жамандык кылбай, ушак айтпай, бирөөнүкүн уурдабай, өз тирлигибизди кылып келатабыз, Кудайга шүгүр. Эми бизде илгерки заманда ошондой болду го. Анан күйөөгө тийгенден кийин эле ай жан дегенди мага ким үйрөтүп коюптур? Мен да айткан эмесмин. Кийин айтыш керек экенин түшүндүм. Биринчи бирөөнүн сөзүн көчүрүп алгандай болдум, кызыктай болдум. Бирок адам көнбөгөн нерсе жок. Тилдин сөөгү жок. Тил жакшыга да көнөт, жаманга да көнөт. Жаманга бат көнөт. Бирок жакшыга көндүрсөк, жакшыга тарбияласак болот, кыздар. Менде киста бар, бүгүн УЗИге түшсөм чоңоюп кетиптир. Эмне деп айтышты врачтар? Эмне кыл дешти? Аденомиоз бар, гимнастика. Көрдүңөрбү кыздар? Четтен чыгат го. Бизде офлайн форматта бир 100 аялдын 20сында тилекке каршы бул проблема бар. Мен ушул киста миомасы бар аялдарды көрсөм, кадимкидей мындай көңүлүм чөгөт да, ушунча аял, ушунча жертва болуп, обидаларды көтөрүп алып, ушундай ооруларды арттырып жүрөт. Подсознание менен иштегенге бардыгы даяр эмес. Бирок адам Аллага тапшырып туруп, Аллага таянып туруп, Алла мага жеткиликтүү деп кечире турганды кечирип, кээ бир адамдар менен расстояние кармашың керек. Психологические отношения и социальные отношения деген нерсе бар. Психологические отношения. Жаным, кандайсың? Мен сени сагынып кеттим го, жаным. Мен сага сонун тамактарды жасап койдум. Флирт кыласыз. Чай ичип отурганда буттарыңызды тийгизип, тийишип дегенде, өзүңүздүн башка жакындарыңызга дагы конокко чакырып, конокко барып, психологические отношения. Белектериңизди берип, тез байланышып, жакшы сөздөрүңүздү тез айтып, Ал эми сизден ууңузду соргон адамдар бар. Уун сизге чачкан, то есть энергияңызды соруп, сизге уун сизге берип турат. Сен эмне болуп алгансың? Сен муну мындай кылып койдуң, сен мени жактырбай атасыңбы деген сыяктуу адамдар бар. Андай адамдар менен сиз социальный отношенияны кармайсыз. Жаман көрсө көрсүн, мамиле түзбөсүн, өзүңүздү Аллага тапшырыңыз. Алла гана жетиштүү. Адамдарга жакпайсың. Социальный отношенияны кармайсыз, ооба.
салам. Салам бербес адамдардын саламына зар болба. Алла мага жеткиликтүү деңиз. Адамдарга байланган кезде проблема чыгат. Анан ошол адамдарга байланып, анан биз адамдардан арттырабыз да. Күйөөм ичкенде мени көп урушат дейт. Кыздар, мындай нерсе бар да. Мен силердин күйөөңөрдү актап турган жокмун. Эгер эркек адамдар угуп турган болсоңор да, эркектер силерди өзгөрүшүңөр керек. Билим алышыңар керек. Психология баарыңыздарга керек. Эркекке да керек, аялга да керек. Мен азыр Казакстанга барсам, мындай зависть ойгонот. Белая зависть деген бар го. Белая зависть болот да, мындай суктанам. Бизде да ушундай болсо экен дейм да, алар бизден алдыга кетип калышканда, мен аларга да айтып отурам, сиздер абдан алдыга кетип калдыңыздар, бул мени суктандырат, бул мени кызыктырат деп айтам. Анткени мен Казакстандан окудум, ай сайын супервизияга барып турам го Казакстанга. Супервизия бул керемет да, керемет нерсе да. Ал жерде конфет жок, беш бармак жок. Ой, тамак аш бар, Кудайга шүгүр, сыйлайт ооба, Кыргызстандан келди деп. Кызым да психолог, кызым экөөбүз барабыз да бул жактан. Кыргызстандан келди, Казакстандын башка алыс жактарынан келди деп сый урматын көрсөтөт. Бирок биз ал жерге тамак үчүн барбайбыз го, билим үчүн барабыз. Бир сөз үйрөнүп келүү үчүн барабыз. Ошо бир сөз болсо да үйрөнүп келсек экен деп. Казактарда аял эркек чогуу өнүгүп атат да. Аял эркек чогуу аракет кылып, чогуу сабактарга катышып атышат. Алар бизге окшоп монтип жашаганын көрбөйсүң да. Кадимкидей бири-бирине жакшы сөздөрүн айтышып, жакшыларын бөлүшүп, конкуренция дебей, кадимкидей чын жүрөгүн айтат. Просто так ооз учунан эмес, жел үйлөбөйт, конкретно айтышат да. Карап курсант болосуң, биздин кыргыздар да ушундай өнүксөк экен, өзгөрсөк экен деп. Мен кызым менен эркелешип турганымды сторизге чыгарып койсом, бирөө мынтип жазыптыр, кана менин апам сиз болгондо деп жазыптыр. Дагы бирөө жазыптыр, мени да апам ушинтип эркелетсе эле деп жазыптыр да. Мен дагы убагында балдарды эркелеткенди билген эмесмин. Мен да урганмын, урушканмын. Азыр дагы өкүнүч сезимдерим козголуп кетет балдарымды урушкандарыма, ургандарыма. Бирок өткөн күнүбүздү кайтара албайт экенбиз. Бүгүндөн баштап, ошол көзүң ачылгандан баштап, түшүнгөндөн баштап тилиңди башкарып калсаң болот, эмоцияңды башкарып калсаң болот. Эмоционалдык зордук бул баарынан жаман нерсе. Физикалык зордуктан да жаман нерсе эмоционалдык зордук деген. Сен балаңа тарынба, эгер мээрим бербеген болсоң, сен чалбайсың, минтпейсиң, ла дебе, сен ичиңдеги мээримге суусап тойбой калган баланы эмде. Балам менен таарынышып урушкандар бар, балама таарындым деп келет, айланып кетейин. Сен төрөдүң, өзүң тарбияладың. Мээрим бербесең, ал бала сага по-любому мээрим бере албайт ал бала. Ички баланы, ички состояниен эмдеш керек. Могу жакта YouTube'да не деген комментарийлер бар. Рахмат, алтындарым, бардык жакшы ниеттериңиздерди кабыл алып атам. Мен жаңы эле төрөдүм. Свеча алдырды, азыр бардык жаңы төрөгөндөр окуя кылады атат экен, койсом аябай. Ал боюнча сиз ошо больницада экенсиз го, сураңыз да гинекологуңуздан. Ошого узартса болобу? Дары ичип, кыздар, да не дарын айтып атасыңар мага? Бүгүн дары жөнүндө болбой атат го. Климакстан кийин дары ичип узарса. Кыздар, вообще биз аптекага чуркап, дарыны ичип коюп эле эшек болуп ушак айтканга көнүп калганбыз да. Адам өзгөрүү үчүн, оорулардан айыгуу үчүн дагы тилди сакташ керек. Ичиңе ушакты сактабаа болгон адамдардын тагдырын Кудайга тапшыр. Адамдарды сөз кылба, эртең өмүрүң кандай болот билбейсиң. Сенин да бала чакаң бар. Апа да, апанын оозундагы нерсе сөзсүз балага тиет. Кечке чейин жаза берип, ручкаларымы атып десеңиздер, моюнчактарыма ручка сыя болуп калыптыр. Эфир өтөм деп сиздерге шашып келдим го. Мого апасыз да, доска менен түшүндүрүп берейинчи. Жандарым, YouTube'дан өтөм эле, мага экрандан кара болуп көрүнүп атам, сиздерге кандай көрүнүп атат билбейм. YouTube'дун экранынан. Андай капкара эмесмин, эгер капкара болуп көрүнүп аткан болсом. Аллах сол колдоп жазып атам. Сиздерге мындай көрүнүп калат айтмакчы, тескери көрүнүп калат да. Аллах
Pendeler biz сиз Моого кредит алыптыр. Мындайым айтам го. Мо ажырашып кетиптир. Дастаркан салышты билбейт мо. Ана монтип жүрөт. Тигенин кызы ажырашып кетиптир. Баланчанын кызы ажырашып кеткенде, баласы ишиң менен сен өзүңө дуа кыла берчи. Ал сыналып атат өмүрдө. Сен сөз кылсаң, кылбасаң да сөз кылып атат. Сөз сенин мээңде кетип атат. Сен өзүңдүн ордуңда жоксуң да. Сен өзүңдүн ордуңан жылганда өзүңө сыноо келет. Сыноо ким аркылуу келет? Бизге балабыз аркылуу келет, кирешебиз аркылуу келет, күйөөбүз менен мамилебиз аркылуу келет. Ооба, сенде бүгүн баары сонун. Эртең өмүрүң кандай болот, биз кайдан билебиз? Ошон үчүн бирөөдү сөз кылбайлы, тилди сактайлы. Балдарыбыз азап тартып калбасын биздин жаман мамилебизден. Бул дүйнөдө кылганыбызды тартмайын кетпейбиз. Бул ушак, бул күнөө деп динде деле айтылат экен. Оорулардан айыгуу үчүн бирөөнү сөз кылба. Ушак айтып отурган адамдын качан кредит алыптырбы деп отурганын кактан көрдүк эле. Кредит алыптырбы? Эмоция кандай болот? Ушундай болот. Бырышкан, тырышкан, ооз түшүп калган, көз түшүп калган, каш бырышып калган. Ушундай эмоция менен ушак айтышабыз. Кетип калабыз могу жака. Каяктан уктук эле? Жаман болгон турбайбы деп айтышкан каяктан көрдүк эле? Жок. Кетет эмоцияң тияка. Эмоцияң каяктан кетип атат? Ички состояниеңен. Биздин эмоциябыз ички состояниебизге көз каранды. Ички абалың кандай болсо сенин эмоцияң ошондой. Көзүбүздүн нуру да ошого байланыштуу. Көздүн нуру ички состояниеге байланыштуу, ички абалыбызга байланыштуу. Өмүрүңдө бар нерсеңе шүгүр кыл. 90% бактылуулук бар сизде. Караңызчы. Дал азыр караңызчы. Көзүңүздү жумуңуз. Дал азыр көзүңүздү жумуңуз. Бутуңуздун учун карап чыгыңыз. Караңыз бутуңуздун учун. Көзүңүздү жумуңуз да мээңиз менен караңыз. Бизде внешняя я бар, а внутренняя я жок. Внешняя я деген кандай? Көйнөк чыгыптыр, мен жана көйнөктү алам. Койчу, акча кетсе кете берсин. Алтын, мен жана алтынды албаймынбы? Сонун алтын экен. Койчу, баланча Айша деле алтын алып алыптыр го. Мен деле алам алтын. Баланча машина чыгыптыр, мен машина алам. Үйүңдү жыйнап атасың, тамагыңды жасап атасың, айтор сен внешняя я бар, а внутренняя я жок. Внутренняя я болгондо сен өзүңдүн каалооңду билесиң. Эмоцияңды башкара аласың. Оозуңан эмне сөз чыгып атат, иргий аласың. Стопту баса турган жерде басасың. Радиону сүйлөтө турган жерде сүйлөтөсүң. Радио дегенде монтип кетип калган эмес, айта турган жерде эмоцияңды колдоно аласың да. Стопту баса турган жерде баса аласың. Туура сүйлөшүү менен да сен өзүңдүн кадыр баркыңды кимдин жанында болсо дагы көтөрсөң болот. 90% шүгүрчүлүк бар. Карагылачы. Караңызчы, дал азыр караңыз. Көзүңүздү жумуңуз дагы, жумбасаңыз дагы мындай бир точканы караңыз дагы. Же айлананы караңыз. Асманды караңыз. Дал ушул учурда же сезиңиз, просто сезиңиз. Бутуңуздун манжаларынын иштеп турганын сезиңиз. Тырмактарыңыздын сизге кызмат кылып атканын сезиңиз. Бутуңуздун тырмактары жок болсо, сиз бут кийим кие алат белеңиз. Тизелериңиздин сизге кызмат кылып атканын сезиңиз. Тизеңиз болбосо, сиз баса алат белеңиз, чуркай алат белеңиз, тойго бара алат белеңиз, жумушка бара алат белек. Жатын бүткүл органдарыңыз сизге кызмат кылып атканын, жамбаш бөлүктөрүңүз, кол манжаларыңыз, чыканактарыңыз сизге кызмат кылып атканын сезиңиз. Кашыңыз болбосо кандай көрүнүп калат элеңиз, көзүңүз, чачтарыңыз баары бизге кызмат кылып атат. Ушул 90% шүгүрчүлүктү көрүшүбүз керек экен да. 10% шүгүрчүлүк жок менде, берип кой Алла мага, мен сага нааразымын. Берип койбойсуңбу, мен күйөөм мага көңүл бурбай атат деп жашаган менен барабарбыз да. 90% шүгүрчүлүктү көрүп жашайлы. Мейли, адамдардын эмоциясын тапшыр өзүнө. Тиги сага жаман сүйлөп койду, бул сага сени адам деп көрбөй койду. Болду, адамдардын тагдырын, эмоцияларын, сага кылган мамилесин өзүнө тапшыр алтыным, анан ден соолугуң кара.
Йога деген эмне дейт? Кыймыл бул. Кыздар, мен аракет кылам сиздерге дагы бир өзүм эфир өтүп калсам, же болбосо просто так үйдөн жасасам, сиздерди кошуп кошконго аракет кылам. Сториздерди карап туруңуздар. Эндометриоз бар болчу, апамдын маткасын алабыз дейт тура элеби? Эгер матканы ала турган деңгээлде болуп калса, уже кеч. ооба. Ошол азыр аракет кылгыла. Биздики сөзсүз болбой калганда тыпырчылап чуркашыбыз керек да, болбой калганда. Эртерээк аракет кылсак болбойбу? Эртерээк аракет кылууну үйрөнөлүчү. Айтмакчы. Жаным, эмне болду? Йоганын тагыла. Бул айфондуку. Ушуну тигил жака сайып салчы, мурда тура берсин. Йоганын дагы бир пайдасын айтайынбы? Артриттерге дагы аябай жакшы кыздар. Тизе ооруларына жакшы, бүткүл денедеги жүрөк ооруларына, одышкага. Салып салсаң, мен жүргүзүп калам. Жүргүзүп жайып салайынбы? Айтор өтө көп пайдалары бар. Например, менде бир 6-7 жыл болуп калганда жаңылбасам, ушул жерим ооручу да. Ушул эле жерим ооручу. Вообще кол карматчу эмес. Эгер ушул жериме колумдун учу тийип кетсе, же бир дубалга тийип кете турган болсо, көзүмөн от чагылышып кетчү. Анан рентгенге бардым. Ушул жерим рентгенге салат окшойм десем, жок, сизде артрит болушу мүмкүн деди. Анан бутумду барып кыйшыртайын десем, анализ тапшырыш керек экен. Анан жүрдүм, йогадан менде 1 айда мощный результат. Тизем оорубай калды, тизем ооручу да. Биринчи кыйналып жүрдүм кичине, бирок азыр сонун. Колум оорубай калды, мына кармап атам го, беймарал кармап атам. Монтип кармай алчу эмесмин, көзүмө от чагылышып кетчү. Дагы да бир жолу айтып кетейин, кыздар, мен өтө жоопкерчиликтүү эфир өтүп атам чындыгында. Эгерде сиздер азыр мына кистасы бар, миомасы бар, эндометриозу бар, аденомиозу бар, бөйрөктөрү ооруган, тез воспаление боло берген, цистит боло берген, молочница боло берген, кычыша берген, эми кандидоз бир нерсе десем да сөзсүз лечение аласыңар, кандилома десе. Дагы гидросальпинкс, бул дагы биздин психологический состояниебизден. Дагы кандай оорулар бар? Сахарный диабет, зоб, ушундай ооруларыңар болду дейли. Курска келип алдыңыз дейли. Курска келгенден кийин акча салып кой деген сөз эмес, курс деген окуу деген сөз. Студент болуп келесиз. Студент болуп келиңиз. 5 жыл деле окудук го университетте, жер которуп, бар убактыбызды кетирип. Сиздер бул жака келдиңиздер, эрте жатып коюңуздар. Телефондогу ашыкча адамдардан отписка болосуз. Маза, каякта жүрөсүң сен? Кыйынсың го? Деп жазып убактыңды кетирбе. Убактыңыз жетет, кыздар. Мен да сиздерге окшогон аялмын, мен робот эмесмин. Мен да аялмын, тирлигим бар үйдө, бала чакам бар дегендей. Күйөөмө внимание кылышым керек, онлайн жумушум бар, офлайн жумушум бар, өзүм тынымсыз окуп турушум керек. Тынымсыз билим алып турушум керек, изденишим керек, чоң китептерди, биринчи катары дагы толтура китеп, анын артында да китептер бар, сертификаттардын артында. Буларды окушум керек. Ошондо дагы мен убакыт табам тапшырма аткарганга. Кечинде эртерээк жаткыла дагы, эртең менен эрте тургула. Эртең менен эрте туруш үчүн эмне кылыш керек? Жатарда суу ичпегиле. Жатарда суу ичпеңиз, суу шишик болот эртең менен. Жатарда алма жебегиле, көп тамак жебегиле. Тамак 5 мүнөт эле кумар, бул тамакты көп жөө. Бул тамактан көз карандылык, бул ички пустота, сладкийди көп жөө, бул кубаныч сезиминин жетишпегендиги. Ошол нерсени сиз подсознанияңызды эмдөө аркылуу гана алып аласыз. Тамактын сизге керексиз экенин түшүнүү менен кечинде ошол убагында тамактаныңыз дагы, эрте жатыңыз, эрте туруңуз, сергек болуп каласыз. Эртең менен бала чакаңыз ойгонгончо 5-тен 7ге чейин сиз намазыңызды да окуйсуз, сабакта көрүп аласыз, гимнастикада жасап аласыз да. Болду, күнүнө 2 гана саат убакыт бөлүңүз, баарын кылып аласыз. Макул 3 саат бөлүңүз кааласаңыз 10 саат бөлүп салыңыз го. Мына ошондо результатта кичине убакыт бөлүш керек да, любой курска окуган адамдын башы жетет буга, убакыт бөлүш керек да. Билим да бул, билим. Анан кечке чейин мен сабагымды окуп жүрө бересиз. Сиздин курсуңузга катышып атам, сонун дейт. Менин кызым курсуңузга жазылмак. Жакшы.
Курс 17-чи курс боюнча кыздар көрдүңүздөрбү? Мен сиздерге сатам деп отурбадым го. Бул да бир белгиси го. Курс жөнүндө айтайын го. Курс бизде 17 февраль күнү башталат. 17 февраль про тарифи жана интенсив тарифи башталат. Интенсивде да йога бар, продо да йога бар. Йога деп айтып атканымдын себеби мен өзүм пайдаларын көргөндүктөн кайра айтып атам. Эрозиясы барларга болобу, маткасы жок болсо болот. Матка башка орган, жыныс кыны башка орган. Шейкаңыз бар, кыныңыз бар. Совсем кандай болсо дагы сиз катыша аласыз. Кандай проблемаңыз болсо дагы. Болгону жанагы рак клеткалары өрчүп, уже раковый болезнь болуп мындай жаман жака айланып кетсе гана болбойт. Дагы ошо 17 февраль онлайн сабактан көрүшкөнчө баарыңыздар менен. Күйөөңүздөрдү жогото алуудан коркпой каласыздар, мамилеңиздер жакшырат, жакшы сөз айтканды үйрөнөсүздөр, өзүңүздөргө эмне керек жеткизесиздер, ыңгайсыз аял боло баштайсыз. Бийгечтер ыңгайсыз го, чыкпайм мен бүгүн. Дейт го, чыкпайм мен бүгүн, бара албайм дегенде жигиттер ан сайын чуркайт. Кылыктанганды үйрөнөсүз, 18+ смстерди жазганды үйрөнөсүз. Канча жашта болсоңуз дагы сиз апасыз. Өмүр өтө берет. Урушуп талашып, жаман кемпир чал болбой жакшы карыйлы. Бүгүн дагы жакшы апа болууга мүмкүнчүлүк бар. Бала чакабыздан кечирим сурап, бүгүндөн баштап бала чакаңыз сизди көргөндө кубанып тосуп ала тургандай мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ички сезимдерди тарбияласак, акчаңыз көбөйөт. Эриңердин көп акча тапкандан вообще коркпогула. Ал деген өзүңүзгө деген ишенбестик. Кудайга тапшырыңыз дагы күйөөңүздүн көп акча тапканын Кудайдан сураңыз. Күйөөңүздөн сураңыз. Эркектер ушундай зат. Эркектер булар ушундай адамдар. Мисалы, менин күйөөм сүйбөйт. Эгер сүйбөсө, демек сиз анын мээсине өзүңүздүн үнүңүздү уруш деп жазып алгансыз да. Сиздин лицоңуз уруш анын мээсинде. Ошондой болуп фиксация болуп калганда, мындайча айтканда фиксация деп түшүндүрөйүн, Ошондой үнүңүз уруш деп фиксация болуп калганда, эмоцияңыз фиксация болуп калганда сизди көргөндө мондай мээс отказ берет, кач аз келет дагы сенин да энергияңды сорот деп. Биздин денебиз акылдуу да, бизди дайыма коргоп турат, физиологиялык жактан да, психологиялык жактан дагы. Мисалы, психологиялык жактан дегенде ошол коргоп турат. Кач мода. Мода акыйкыратсага бир ответ берме болсо токтоп калсын дейт да, сен кыйналасың ато дейт да. Физиологиялык жактан коргогондо кандай адам стресс болду мисалы. Кислород жетпей калды да бүкүрөйдү да. Бүкүрөгөндө эмне болот? Эки бут эки жакка кетет, азыр кулап кетет могу жакка деп. Түз барып башы жерге тиет дагы. Буттарыңыз эки жакка кетип баштайт. Вальгус, протрузия пайда болот. Же болбосо бутуңуз моунтип ичке карап берет, вальгус болот. Айтор, мунун баарын йога менен түздөгөнгө болот, алтындарым. Мен кайнемди абдан сыйлачумун дейт. Мен кайнем чоң келинимин дейт, абдан сыйлайм. Кайын журтумдун баары бул жакка келсе күтөм. Коноктойм дейт. Кайнежелеримдин, кайнагаларымдын балдарын күтөм. Кайненемдин бир сөзүнөн мен таарынып калдым дейт. Туура жазсаңыздар кыздар. Ошентип турсам дагы менден кийинки кичинекей абысынымды менин көзүмчө өзүмдүн келиним деп айтты, мен таарынып калдым. Дуа кылыңыз алардын мамилесине. Дагы ынтымактуу болсун, дагы жакшы көрсүн деп дуа кылыңыз, убактыңызды өзүңүзгө бөлүңүз. Адамдарга жагынууга тырышпаңыз ошон үчүн. Кайнеңиз келсе, чайыңызды бериңиз, ысык ашыңызды бериңиз, белектериңизди бериңиз. Адамдарга жагууга тырышпаңыз. Адамдарга кылсак, Алла ыраазычылыгы үчүн кылышыбыз керек. Адамдарга кылган нерсең да бул күтүүгө айланат. Күтөсүң, мен да кылдым белем, мага да кылса экен, мен кылбадымбы? Мен кылгам да, мен ошого таарынып калбадымбы? Бул күтүү, адамдарга кылганың бул күтүүгө алып келет. Бул күтүү деген эмне? Таарынычка алып келет. Таарыныч эмнеге алып келет? Көңүл калууга алып келет. Көңүл калуу эмнеге алып келет? Ооруга алып келет. Керекпи?
Мен мамам жатын алдырып операция болгон дейт. Ушул мына мамам жатын алдырган, мамам ушундай. Биз дагы мама эртең биздин балдарыбыз дагы биз үчүн страдать этпеш керек да. Биз мен балам үчүн кылып койгом деп биз балдарыбызды кайра баягы ден соолугуң өзүңө керек. Канча жаштасыңар сиз? Мына керекпи? Мына канча аялдар жазат. Мен мамамдын жатын алдырган, мен мамамкы ушундай деди, кистасы чоңоюп кетиптир, мындай болуп калыптыр, эмне кылса болот деп жазып атасыңар, Интим гимнастика жасоо менен, жандары, менин коллективимде кыздар жооп берип атат. Белинде грыжасы барларга болот. Менде да грыжа бар эле. Мен грыжам айыгып калды го, ошон үчүн азыр курска келгендерге ошол өзүмдүн грыжага колдонгон техникаларымды берип коеюн деп атам. Миома матка болду эле, жоготуп атам СМСтерди. Каяка кетип калды? Миома матка болду эле. Эжем жакында, мүмкүн болсо сиздин сабагыңызга катышышын сурайт элем. Матка 39да климакс башталып калды дейт. Климаксты ордуна коюуга болот кыздар. Ар дайым эсиңизде болсун. Мээңизге жазыңыз. Мен үчүн мүмкүн эмес нерсе Алла үчүн мүмкүн деңиз. Мен үчүн мүмкүн эмес нерсе Алла үчүн мүмкүн. Ушул 1. Мага Аллах жеткиликтүү болду. Ушул 2. Ушул эрежени карманыңыз. Баарын Аллага тапшырам. Аллах сен күчтүүсүң, мыктылыкты өзүңө беремин. Аллах мен сенден төмөнмүн, мен кулмун. Ушул нерселерди эске аласыз. Күйөөңүздү ооба, көп аялдар бар. Күйөөсү измена кылат, башка кылат, күйөөсүнөн махабатын алып коет, эркек аны түшүнбөйт. Эркек аялдар түшүнсүн деп алып коет, бирок эркегиңди башка бирөө тартып кетип калат да. Эркегиң түшүнгөн жок да, анткени ал өзүнүн катасын билген жок, сен айткан жоксуң биринчиден. Же туура тил менен айткан жоксуң, критика менен айттың, ал просто аны уруш деп кабыл алат, тилекке каршы. Анан эле карасаң бир күнү уже башка адам пайда болуп калган болот өмүрүңдө. Мен дагы айтчу элем, бүгүн YouTube'дагылар кыздар, сиздер эмеге кириңиздерчи, Инстаграмга кириңиздерчи. Мен бул заряд отуруп атат азыр. Мен зарядка саяйын, азыр вдруг эмеге чыгып калсам, разборго чыгып калсам, разборго керек болот. Миомасы бар кыздар, мен разбор кылайын деп ойлогом. Интим гимнастика онлайн сабак болот. Кызганычтан кантип арылууга болот дейт. Айланайын, болот кызганычтан арылууга. Даже күйөөңүздүн оозу мурдуна тыгылбай каласыз, күйөөңүз өзү кызганып калат го. Сүйүү жөнүндө сериал көрүүдөн кантип арылса болот? Анын пайдасы жок экенин түшүнүү керек. Пайдасы жок экенин түшүнүү керек. Эки пучкам ооруйт, курсагым чыккан, толуп кеттим, маткам ылдый, заара кармай албайм, дайыма жүрөгүм сыгылат, өзүмдү эркин сезине албайм. Сизде денеде точно блоктор бар. Атаңыз менен мамиледе проблема бар окшойт. Апаңыз менен мамиледе да проблема бар. Атаңыз менен апаңыздын мамилесинде да проблема бар, алтыным. Ошону эмдеш керек. Мына кыздар, ушул жөнүндө айтып кетейинчи дагы. Бул жөнүндө мен айта берем, чарчабай айта берем. Мына бул сиздин 3 жаштагы, же түйүлдүк кездеги, же 0 жаштан 18 жашка чейинки курагыңызда ата эненин урушунан сынып калган, же бир нерсе айтор ушул мээримге суусаган, мондай кызбыз да. Ой, эмне болуп калды? Аллах жаман нерсе жаратпайт деп кабыл алыңыз өзүңүздү. Аллах жаман нерсе жаратпайт. Мен досканы көрбөй телефондон көрүп тартып атам да. Ошон үчүн не то болуп атат. Мына бул биз да өзүбүздү эч ким сезген, жазаланган кезибиз, уруш уккан кезибиз, төмөн сезинген кезибиз, кичинекей 3 жашында, эгерде 0 жаштан 3 жашка чейин адам да эмоционалдык зордукка кабылса, бала, кичинекей бала, анда оргазм жок болушу мүмкүн. Эмоционалдык зордукка кабылса, же
0 жаштан 3 жашка чейин апа атасы кучактап өппөсө, сыйпалап өппөсө, мастурбация боюнча суроону көрүп айтып атам да. Адам ал рахат алышты билбейт ал. 0 жаштан 3 жашка чейин тынымсыз ата-энеде бири-бири менен энергетикалык байланыш жүрөт. Мына 0 жаштан 18 жашка чейинки курак бул, 0 жаштан 18 жашка чейинки. Азыр сиз мисалы мына 40 жаштасыз. 40-тагы маска мындай ишча болуп калган. Мындай сыртыбыз деп жүрөбүз, бирок душаң менен күлө албайсың. А эгерде душаң менен күлсөң, сен жөн гана мындай турсаң да күлөсүң. Мындай турсаң да күлөсүң. Жөн гана жылмайсаң да күлөсүң, жылмайбасаң да күлөсүң да. Сен жөн гана көзүңдүн нуруң менен ички состояниеңди бере аласың, үн тонуң менен бере аласың, жумшак сөзүң менен, жылуу сөзүң менен жүрөгүнөн жүрөгкө жеткире аласың адамдардын. Мына могу адамдын сырткы маскасы да, сиз азыр менде мондай жүрөгүм кысыла берет деп атасыз го. Сырткы маскаңыз мындай, ички состояниеңиз мондай. Азыр могу кыйналып атат. Могу баланын катып калган булчуңдары сизге сигнал берип атат. Ушунча жыл болуп кетти. Мен ушунча жылдан бери ташты көтөрүп жүрөм. Уже оору болуп атат деп атат. Эгерде курска келсеңер, кыздар, ушундай абалда кыздар курска келсеңер жыйынтык болот, бирок аткаргыла келгенден кийин. Суроолорду жазганда кыздар туура жазгыла. Ашказаным аптека болчу, азыр такыр дары ичпей калдым дейт. Өтө жакшы алтындарым. Эркектин, кыздар, мындай да. Эркектин эң слабый точкасы аял. Аял дегенде мен слабый точкасы. Мага чыдаса отурсун. Менин айтканым болот эмес. Сизден башка да аял көп, кыздар. Эркектин слабый точкасы аял. Эгер сиз бербесеңиз эмоция сизден башкадан алат. Сиз алактап кулак мээсин жесеңиз, сизден башкадан алат. Эгерде сиз сөзүңүздү кылык менен жеткирсеңиз, жумшак тил менен жеткирсеңиз, таарынычыңызды дагы жумшак тил менен, оюңузду туура айтсаңыз, таарынычыңызды дагы мындай туура айтып, туура жеткирсеңиз да, анда эркегиңиз сиз тарапта. Сиз туурасын айтып атасыз. Туурасын айтып атасыз. Ошол жаман көрүп калган, ошол сүйбөй калган, ошол көңүлүңүз калып калган эркегиңизди караңызчы. Ошол эркегиңиз башка бирөөгө кетип калса, сагынып калбайсызбы? Кызганып калбайсызбы? Кыйналып калбайсызбы? Кайра эшигиңизден киргенде баарына чыдап, бакпаса да мейли деп, кабак кашын карап күтүп калбайсызбы? Эртеңибизди ойлонойлу. Аялдар биз көбүнчө эмоция менен жүрөбүз да, эмоция менен иш кылабыз. Бат дегенден көп нерсе жок. Сиз кайсы фирманыкын ичесиз дейт. Мен Фаберликтикин ичем, Итсеншиникин ичем. Экөөнү ишенем. Сиз эртең макул ажыраштыңыз күйөөңүз менен айтор, же уруштуңуз, талаштыңыз. Көп аялдар ажырашып кетет. Ажырашканга шашпай турууга да биринчи билим алгыла. Мого ажырашуу деген бул мындай кылып койду, тиги андай кылып койду, мен ажырашам, чөйчөгүмдү көтөрөм деген нерсе менен болбош керек да. Ажырашуу деген, экөөбүз бири-бирибизди түшүнүшпөй калдык. Сен да бактылуу бол, мен да бактылуу болоюн. Болду, андан кийин жашнакай болуп чамаданын көтөрүп бийлеп кетип калмай да. Биздикилер ажырашканда жана эки бала мушташып кетет го, кеттим үйүмө, мен ойнобойм сени менен. Биз кудум ушинтип ажырашып алабыз дагы. Эртең кыйналып жүрөбүз да, жана досторуна кайра ойнойсуңбу, мен сага карточкамды берем деп келет го балдар. Биз ошондой болуп жүрөбүз да. Тегилбесе деле калыбынан келиши мүмкүн дейт. Кайсы жери разрыв, прям разрыв болгон жери бүтөлүп кетпейт, бирок разрывдан кийин деле көп адамдар сонун результат алып атышат. Сабагыңыздан кийин баардык аялдар сулуу көрүнүп калды, аял экенди түйдү унутуп калган экен. Жаным, сиз кандай ооруман арылдым дедиңиз, сонун нерсе жаздыңыз эле да.
Күйөөм экөөбүздүн мамилебиз Москвада, мамилебизди кантсем болот дейт. Мындай аялдар көп го, экөө сүйлөшпөй калганбыз, азыр акча которуп атат, ынтымактуу болуп калдык, күйөөм келип калды дегендер көп го. Кыздар, короче, офлайн форматта курсубуз 26 февраль башталат. Бирок кыздар, офлайнга жазыла тургандар, эртерээк айткыла. Уже зал почти толуп атат. Толоюн деп калды. Бирок али жазылуу жүрбөй эле да. Мындай биз эч нерсени айтпай эле аялдар секин-секин өздөрү жазылып атышат. Мурда биз канча аял келсе дагы көңүлү деп алып койчубуз. Эми ушуларга да результат керек. Ушул айымдар да жакшы болуп калсын. Эми 15 күн дагы 20 күн күтпөсүн, келерке кабыл алуу болгунча деп киргизип алчубуз. Бирок бул жолу өзүбүз кыйналдык. Зал деген канчалык кенен зал, Кудайга шүгүр, чоң залыбыз. Бирок канча чоң болгондо дагы резинка эмес да. Жер шарына адамдар батпай атпайбы? Анан биз залга канча адам кирем десе анын баарын батыра албайбыз. Азыр бул жолу биз абдан кыйналып атабыз. Аялдар абдан көп. Эки наборубуз тең ошондой болду. Мындан кийин наборубуз толгондон кийин болду, эч кимди кабыл албайбыз. Акчасын көтөрүп келсе дагы, Баткенден Алайдан келип алса дагы кабыл ала албайбыз. Мындан кийин ошол чактуу гана адам алабыз. Ошондуктан офлайнга жазылам деген адамдар болсо, сразу жазылып коюңуздар. Просто мен сиздерди жазыл деп сиздерди башыңыздарга айлантып турган жокмун. Кандай бар, мен ошондой айтып атам. Эртең акчаңыздарды көтөрүп келип алсаңыздар, киргизбесек таарынбаңыздар. Мен азыр айтып атам, Онлайн форматыбыз 17 февраль башталат. 17 февраль интенсив жана про тарифи башталат. Сабактар керемет чындыгында, себеби мен ошончо өзүм билимдерди алдым. Тынымсыз билимдерди алып келип атам. Көп аялдар сонун результаттарды алып атышат. Бала тарбиялоодо кетирген каталарым болду. Адамдар менен мамиледе өзүмдүн границамды билбеген кездерим болду. Конфликт болгон учурда өзүмдү туура кармашты билбеген кездерим болду. Бул нерсеге, ушул билимге мен ойлойм да, жараткан Аллах мени бекер алып келбеген окшойт. Ушул жашоодогу менин опыттарыма дейм да, бекер болбогон окшойт деп ойлойм да, как будто мени ушул билим берүүчү бул ушул нерселерден өтүү керек деп берген сыяктуу сезилет кээде. Өчүргүлө дейт. Каяктан эмнени өчүрүш керек экен? Бул ким? Мен көрбөй калам кимдин жазганын. Комментарийди өчүргүлө дейт. Жок, өчүрбөйбүз кыздар, сиздер комментарийди карабаңыздар. Көкүрөктөгү кислота кетеби дейт. Ошол курска келгенде негизи денедеги ооруларга деп мен терапия даярдадым. Себеби өзүм жакшы болдум го, өзүм айыктым го. Жана ошол көп оорулардан айыгып кеткен кыздарды көрдүм дагы, анан өзүмдүн тажрыйбамдан өткүзүп лично мен ушуга атайын терапия даярдадым. Эч кандай бул терапияларын бирөөдөн көчүрүп алган, урдуп алган терапиялар эмес. Өзүмдүн тажрыйбаларымдан чыккан жана алган билимдеримди кошуп баардыгын журуштуруп иштеп чыктым да. Айжеке апам туалетке жеткенче бир аз чыгып кетет экен, 61 жашта. Болобу дейт. Болот ооба, келсин. Климакс интим гимнастика менен жеңил өтүүгө болобу? Болот ооба. Айтор кыздар, түшүнүп алдыкпы? Эгерде жатын ооруларыңар болсо, жөн эле антибиотиктерди кабыл алып, гормондорду ичип, семирип, кыйнала бербегиле, оорулошо бербегиле. Адам канча оор болсо, денесиндеги жанагы тыгылып калган таарынычтар менен кошуп, жана ашыкча салмакты кошуп деп адам чарчанып калат. Эки буту эки жака кетип калат. Билесиздерби? Эки бут эки жака кетип калат. Билебиз да. Эки бут эки жака кетип калат деген сөз. Адам, кечиресиздер. Адам семиргенде баса албай калат да. Анан кулай баштайт, монтип, эки жака организм ушундай жардам берет дагы, и протрузия. Анан ден соолук кетти, ошентип апаларды билесиз го, монтип басып калган. Салмагы кетпейт, уже катып калган, цемент болуп калган. Эми антип жашаганга эч негиз жок.
алтындарым, менин коллективим, жандарым, баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Ошол кыздар айтор биринчи подсознание менен иштегиле. Көп аялдарды азыр мен угуп отурган көбүңүздөрдүн ооруларыңыздар бар. Ар жериңиздер, бирөөңүздүн бөйрөгүңүз, бир жөгүңүз сахар, могу жериңиздер кетип калган. Үкүрөгөндө уже тиштин формасы, жаактын формасы кете баштайт. Анан курсак чыга баштайт. Анан могу омурткабыз ичине кирип берет. Могу кармайынчы, могу бүкүрөп кетти, могу жагы түшүп атат деп омурткабыз алдыга чыгып берет. Могу омуртка алдыга чыкканда курсак чыгат. Омуртка алдыга чыкканда эки бут монтип кете баштайт. Же бутубуз вальгус болуп монтип кете баштайт. Кой могу поддержка берейин, могу кыйналсам да өзүм поддержка берейин деп. Анан күчтүн баары белге келип калат. Ал эми ушулардын баарына сиз менин онлайн жана офлайн сабагымдан табасыз. Офлайнда 3 психология бар, 2 психология болчу, бирок 1 психотерапия. Бирөө кыздар офлайнда баардык психотерапия деп түшүнө албаңыздар. 1 психотерапия жана 2 психология бар. Ал эми ошол өзгөрөм, бактылуу жашайм, күйөөм менен гармонияда жашайм, балдарыма мээримдүү болом, үйгө уусун ташыбаган адам болом десеңиздер, анда менин айым сыры про курсума келгениңиздерди сунуштайм. Курстардын баасы секин кымбаттайт. Мына азыр кымбаттады, бирок бул кымбат дегенде бул болбогон баа да курстун баалуулугуна. Азыр мынакей могу жерде биздин канча курста окуган кыздар сонун жыйынтыктарын жазып атышат. Мына кыздарды мен көзүнө карап айталам да, мен эч кимге акча бербейм. Мен давай YouTube каналыма отзыв таштап кой, мен сага мынча конкурс, давай бул жака мындай кылып кой, мынча сом берем, давай мынтип кой деп эч кимден суранбайм. Кыздар өздөрү дүк жазышат. Могу ойгонгула, жүрө бербе, жертва болбо, могу мен сонун жыйынтык алдым, мына мен алдым, сен да катыш деп жазган айымдар. Сен да результат ал деп жазган айымдар. Болот, сонун өзгөрөт деген. Биринчи класс кызым төшөккө зара кылат күндө дейт. Күндө эмес дейт, мындай нерсе кыздар. Биринчи баргыла, невропатологко баргыла, анан урологко баргыла. Сурагыла, неден болду? Алар анализдерди берет, аппараттарга түшөсүңөр да. Эмнеден болду? Если жок, ал жакта баары жакшы, урологиялык жакта бүт жакшы, неврологиялык жактан бүт жакшы десе, анда могу жакта түйүлдүк кезде мүмкүн сиз күйөөңүздөн таяк жеп калдыңыз, мүмкүн коркуп калдыңыз, мүмкүн көп переживать эттиңиз, мүмкүн кызыңызды түшүрөм дедиңиз, аборт кылам дедиңиз. Ушулардын бири болушу мүмкүн. Энурез бул көбүнчө психосоматика. Алтымыш бир жаштагы апам катышса болот. Болот кыздар. 70-80 жашта да йога жасоого болот. Таарынычтан зоб болоо болот. Эң биринчи аялдын жадында проблема болот. Эң биринчи. Анан зоб болот. Сахарный диабет болот. Бөйрөктө проблема болот. Кан оорулары болот. Кан оорулары мого көбүнчө корневый блок деп айтылат. Корневый блок дегенде эң биринчи блок корневый блок деп айтылат. Эң төмөнкү болгону менен эң биринчи ушул жагыбыз болот экен. Алдыңкы булчуңдар, алдыңкы мышцалар. Бул жакка киндикке чейинки жак кирет. Киндикке чейинки. Бул жак блокко түшүп калса, анда бул жашоодогу жан дүйнөнүн өлүмү деп айтат. Сен сыртта барсың, ичте жоксуң дейт да. Мунун баарын подсознанияны ачуу аркылуу, психотерапиялар аркылуу, сабактар аркылуу жана могу йога бул психофизиологиялык көнүгүү. Ушул көнүгүүлөрдү жасоо менен жана интимная гимнастиканы жасоо менен сиз мощный результат ала аласыз. Бүт эле менин да мамам маткасын алган, менин мамам. Кыздар, давайте биз өзгөрөйлү. Кантип жоготтуңуз грыжаңызды дейт. Мен ошол курска келгенде берейин деп атам, өзүм грыжаларыма жеңил эле көнүгүүлөр. Йога жасайсыз, плюс да грыжаларга 1-2 көнүгүү берип коем. 40 жаштамын, климакс болгом, кантип төрөсөм болот дейт. Биринчи келиңиз да, анан мен айткандарды кылыңыз.
восстановление болушу толук мүмкүн. Бирок тамактанууну да эске алышыңыз керек уже. Аденомиоз 2-стадия деп диагноз койду, гимнастика менен кетеби дейт. Кыздар, могу эфирди баштан угуп чыккыла, могу суроолорго мен жооп бергем. Кана менин коллективим эмне кылайын, эфирден чыгайынбы? Коллектив, жооп бериңиздерчи, эфирден чыгайынбы? Көп кыйкырып балдарымды уруп салам, кандай кылсам болот? Апам мени урчу, ошол убакта балалуу болсом урбайм дечи элем, бирок өзүмдү кармай албай атам. Ичиңизде ошол бар да. Подсознанияңыз уруксат бербей атат, баланы уруш керек. Баланы уруш керек деген подсознанияңызда программа бар. Ошол программадан тазаланыш керек. Негизи чоң адам баланы урбайт да, бала деген кичинекей да. Ошто филиал барбы дейт. Ошко филиал ачкым келет, кыздар, бирок чын айтсам, мындай өзүм чачырап калат экем. Ошко бир күн чурка Бишкекте антип чачыраткым келбейт өзүмдү. Анчалык ансы деле Бишкекте араң жетишем го, офлайныма, онлайныма. Энергияңызды топтойсуз, курска келиңиз, болду эми жертва болуп, кыйналып жашаган курактан уже өтөлү. Өнүгүүнүн заманындабыз, өзгөрүүнүн заманындабыз. Эмоционалдык зомбулук деген эмне? Көзүңдү оюп алам азыр. Ай бала, өлтүрөм сени. Бери бас, мойнуңду жулуп алайын деген сөз эмоционалдык зомбулук. 3 жаштагы баланы көчкүнө чабат, же болбосо не сийип салдың? 2 жашта бала көзүн жалдыратып отурат, сийип ыйып уже сени көрсө ыйлайт ал. Коркот ал. Не сийип салдың? Мындай кыздар дагы сийип салган, 0 жаштан 3 жашка чейин сийип койгондорду, мисалы эмоционалдык зомбулук кылып, не сийип салдың? Мен эмеле, мен жуудум эле го, мен сага ойноп атамбы? Сен түшүнбөйсүң же атаң түшүнбөйт деген сөз, бул эмоционалдык зомбулук. Сиз дагы ушундай эмоцияларды уккан болсоңуз, сиз дагы ушундай эмоционалдык зомбулук алгансыз. Эркектер деле ушундай эмоционалдык зомбулук алган болсо, аларда дагы калуу жок болуп кетиши мүмкүн. Эми андан башка көп сол эмчегимде без бар. Сиздин курсуңузга келгенден бери кичирейип калды. О, машаллах, сонун го, керемет го, керемет го. Кыздар, мындай кылып туруп бир нерсени тосуп алып туруп скрин кылып алайынчы. Менин көйнөгүм не то экен да, могу скрин кылганга ала бул боло берет турбайбы? Мен сизди аябай жакшы көрөм. Көп нерсени үйрөтүп атасыз. Жашоом жакшы жакка оңолбашта женственная болуп калдым. Запор жоголду дейт. Машаллах. Сонун го кыздар. Ашказандыкка язва айыгабы дейт. Байкап көрүңүз да, негизи ашказандыкка бул сердечный блок деп аталат. Жүрөк, ашказан, боор. Жүрөк, ашказан, боор. Жаңылбадым. Жүрөк, ашказан, боор. Бул ошол көбүнчө глубокий обидалардан тоже. Травма потянутый деген бар, мисалы. Эми ар кандай себептери бар да. Же болбосо эмчектен эрте чыгуу, эмчектен капысынан чыгып калуу болушу мүмкүн. Көбүнчө ашказаным кичинекей күнүнөн баштап ооруса, эгерде бул анда обида. Эмчекте эмчек бербей койду мага деп тарынган, ата-энеси аябай күпөлөктөдү, бирок эмчектен чыга атат. Кайра апасынын боюнда болгонун бала түшүнүп коюптурбу? 5 айдан бери мешитине келбей климакс болуп калдым деп жаттым эле. Гимнастикалардын жардамы менен кайра келип калдым. Машаллах, мына кыздар. Мына ушул кыздарчы, могу катышып кала деп атат. Жүрөгүнө батпай кубанып атат да. Изгиб маткага интимная гимнастика жардам берет, изгиб маткага жардам берет. Анан могу келген күнү эртеси эле результат күтүп алмай жокму? 3 күндөн баштап уже секин жыйынтык болот. Барыңыздар 3 күн күтүп албаңыздар. Мисалы, изгиб болсо, загиб болсо, миома болсо, миома кисталардын бир ай ичинде кетип калгандар бар да, даже. Бирок аракетиңизге жараша. Спайка болсо, секин. Психологияны сөзсүз кошкула кыздар. Мен баарын билем десеңиз да кошуңуз. Кээ бир кыздар келет, мен баарын билем. Курска келгенден кийин текебирленбей, анан эч нерсе билбейм деп келишиңер керек да, эч нерсе билбейм. Мен психологдордун алдында отурам го. Мен Турсунай Керимбековна болуп отурбайм мен. Мен эч нерсе билбеген адам болуп отурамын. Билгенимди угуп атсам дагы билбеген адам болуп отурамын. Атам менен апам мамилеси өтө начар. Сөзсүз бизге тиет. Ошол адамдардын өмүрүн кабыл алыш керек. Мисалы мына.
Мен бир тапшырма бергем да аялдарга. Анан ошол тапшырмадан күйөөсү жазыптыр да. Төшөктү ысыт жаным деп 18+ смстерде болчу да. И ошол жерде дагы андан ары улап кетиш керек да. Андан ары аял уже флирт көрсөтүш керек, эриндерин тиштеп да. Флирт. Өзү сүрөткө түшүп, башкача жөнөтүп, мисалы, ал келин кандай кылыптыр, скрин кылып жөнөттү, күйөөсүнүн реакциясын. Бирок ал жерден мен кичинекей ошибканы көрүп калдым да. Мындай смс жөнөтүп коюптур да, өзү таң калып атат го жана ответке. Эркектер менен смс'де фильтр болуш керек да. Же онлайн курсуңузду сатып алып эч өкүнгөн жокмун. Сиздер жакшы, сиздер дагы окуңузда, эч өкүнбөйсүздөр, өтө сонун сабактар жандарым. Күйөө менен эмне тема кылса сөзгө тартылат болду экен. Күйөө менен биринчи көрүңүз да, ал эмнеге кызыгып атат, телефондон, тиктоктон эмне көрүп атат да. Сизге кызык эмес, анын жана согуш жөнүндө көргөндөрү, жагач багач бирдемелер жөнүндө көргөндөрү, бокс көргөнү сизге кызык эмес го. Бирок эгерде сүйлөшкүңүз келсе да, сүйлөшкүңүз келбесе карабай эле коюңуз да, мен сен менен сүйлөшпөйм деп айтыңыз да, мен мага кызык эмес деп айтыңыз, көрө бересиң кечке деп айтыңыз да. И сүйлөшкүңүз келе турган болсо, анда кактын боксер экен мого, кайсынысы жеңип атат деген сыяктуу, ал кызыккан нерсеге кызыгып коюңуз да. Анан кийин ал сизге да кызыга турган болот. Мен этек кирим 2 айда бир келип калды эле, анан интим гимнастика жасай баштадым, бирок боюм да болуп калды, дейт. Овуляция жүрүп кетти го. Менин суроом 4 жаштагы неберем чөчөсүн бирдеке кыла берет. Мастурбация кылат окшойт. Сүйлөшүш керек, ошончо балага жыныстык тарбия берүү сабагын кошконмун. Менин жана да бирөө жазды эле, менин эмчекте без бар болчу, азыр кичирейип калды деп. Азыр да жазып атат. Машаллах, мына кыздар көрдүңүздөрбү? Без лечения менен кеткен эмес, туурабы? Теорияларды жасап атып, кадимкидей бир кабат сыйрылгандай дейт. Сонун. Сиздердин филиал биздин жакта барбы? Жок. Кыздар, айтып атам го. Эгерде тренерство боюнча окуйм дегендерди, кыздар айтмакчы. Тренерство боюнча азыр мен бир жума боюнча, бир жума ичинде окуу баштаймын. Азыр мен йогадан да билим алдым да. Йога, интим гимнастика экөөнү аябай айкалыштырып атамын да. Ушунчалык мага чоң бул ачылыш болду да йоганы окуганым дагы. И флай йога, и хатка йога. Эки мугалимден күчтүү чыкты, билимдерин сыгып беришти, билгендерин сыгып беришти. Аны мен да жалап чуктап алып атамын, сиңирип атамын. Тренерлердим, бир жума ичинде окуу баштайбыз, кыздар. Если ким тренерствону окуйм десе, баштайбыз. Мен ушул убакка чейин канчалар сунуштап, окуйм, ачыңыздар деп жүрүштү абдан, бирок мен жетишпей аткам да. Бир жума ичинде баштайбыз. Эгер ким жазылам десе, жазылып калгыла. Биздин менеджер кыздарыбыз сиздерге маалымат беришет тренерство боюнча. Жандарым, менин коллективимде кыздар баарыңыздар Чүрөк, Жаннат, Алия, Шайыргүл, канчайым дагы көп кыздар, дагы баарыңыздар азыр эле карап аттым эле. Мен мого биздеги жаңы келген менеджер кыздар, сиздердин аккаунттарыңыздарды мен билбей атам да, мүмкүн сиздер да жооп берип атасыздар да, жандарым. Эгер атыңыздарды айтпаган болсом, андан кечирим сурайм, баарыңыздарды жакшы көрөм. Да көп кыздар жооп берип атасыздар. Ар бир эфирде ар бириңиздердин эмгегиңиздер чоң го, алтындарын тапкандарыңыздарга береке берсин. Аялдын түркүнү күйөөсүнүн үйүнө келип алган, экөөнүн отношениясы жаман, ошондойлорго кандай совет бересиз? Күйөөсү кайынжутун сыйлабайт, аялын да сыйлабайт. Сүйлөшсүн. Диалог. Гимнастика менен кистам кетти. Машаллах, мына өзүгө барсам жок дейт.
Машаллах, мына кыздар ушундай отуздар миллионго. Могу бир нерсе коюп туруп скрин кылып алыңыздарчы. Мен башка телефондон өтүп аткандыктан мен скрин кыла албай атам да. Эжеке, мен сиздин сабактарыңызды көрүп турам. 16 жаштамын дейт. Жаным, апама сунуштасам туура эле түшүнбөйт, өкүнүп тур эмес түшүнөт дейт. Айтыңыз апо деңиз, жаным апам. Мен сизге жаман нерсе кааламак белем деңиз. Ушундай көп апалар окуйт экен. Апа, мен сиздин эркелеткениңизди каалаймын деп айтыңыз. Мен өпкөнүңүздү каалайм апа. Мен сизди абдан жакшы көрөм. Бирок мени эркелеткениңизди, өпкөнүңүздү, атам менен таттуу мамиледе өмүр сүрүшүңүздү каалайм апа деп айтыңыз. Жаным апам деп айтыңыз. Мен сиз үчүн кандай кыз болсом экен, жакшы кыз болсом экен, менин бактыма апа атамдын ушул өмүрү нурданса экен дейм. Мен сиз үчүн ушундай бир баар жакшыны кылгым келет апа, бирок ушул жакшы нерсени сизге сунуштайм апа деп айтыңыз. Диалог менен баарын өзгөртсө болот да. Негизи ошол канча жыл болуп калды? 2 жылдан ашып калды да. Бир кыздын апасы кызын заставлять этти да. Уят, сен мого курска окуп алсаң. Элдин баары эмне дейт? Атаң болсо тиги атасы ак үйдө иштейт экен. Чоң кызмат иштейт экен. Жалаң ушул делегациялар менен тосуп алып, ушундай бир аксөөкпүз деген адамдар экен да. Сен медфакка тапшырасың, врач болосуң дейт да. Кызы ыйлайт. Төмөнкү вибрацияда адамдар менен дос болбо дейт экен да. Жакшы кийинген, жакшы жүргөн кыздар менен дос бол дейт экен да. Биз ак сөөктөрбүз, бизге уят деп айтат экен. А кыз апасынын приказынан тажап калган. Ал наоборот, жөнөкөй кыздар менен, ошо эл катары жүргөн кыздар менен дос болот. Всегда апасы экөөнүн ортосунда конфликт. Анан кийин ошол апасы жөнөкөй эле курста окуганга уруксат берди. Диалогго тил менен баарын чечсе болот. Жандарым, Берикова Уулжан, сиздин да отузуңузду окуп чыктым, жандарым. Окуңуздар көп, азырчы эркектер көп кайрыла турган болду да. Мен ар бир курсумда айтып атам го. Кыздар айтмакчы. Менин эфириме биринчи жолу катышып тургандар, билимдерим жөнүндө айта кетсем, Казакстандан окудум психологияны, себеби Казакстан бизден өнүгүп кетти эрте. Ислам чегиндеги психологияны окудум. Казакстандын психологдор коомунун мүчөсүмүн. Тиги кызыл көйлөктөрдүн бири ошол мүчөлүккө киргендеги менин документим. Кызыл диплом, медициналык колледжде фельдшер акушерскийди бүтүргөнмүн. Азыр мага пайдасы тийип атат. Дагы бир кызыл көйлөк бул ошол Жылдызстан журналынан берилген. Айтор сыйлыктарымды, эми буларды басып чыгарып эмесмин, өзүңүздөр билесиздер го, эми алгандан кийин бар нерсемди коюп коеюн деп чыгарып койдум. Эң чекеде турган кара болуп көрүнүп турган бул флай-йога боюнча, андан кийин Жылдызстан журналы, интимная гимнастика боюнча сертификатым, андан кийин Эркин Тоо мамлекеттик гезиттен алган журналым, анын артындагы дагы интимная гимнастика боюнча, булар ошол алган сертификаттарым психология боюнча. Мына давлением дейт, сахарым нормалдашты дейт, врачтарга барсам жакшы анализдер деп диагноз кое албай коюшту дейт. Машаллах, кыздар карагылачы, кандай керемет. Мен өзүм сүйүнүп атам го. Сонун результаттарды алдым. Көрдүңөрбү кыздар? Сахарный диабет дагы бул ошо психосоматика, кан оорулары да, психосоматикалык оорулар да. Кана кыздар, эмесе коштоштук. Мен да эфирден чыгайын, сториздерди карап туруңуздар. Сиздерге тез эфир уюштуруп берүүгө дагы тырышамын. Бирок курска катышсаңыздар сиздер үчүн чоң плюс болот. Интимная гимнастика боюнча дагы, психология боюнча дагы, йога боюнча дагы сиздер үйдө отуруп дагы, эгер офлайнга келе албасаңыз, үйдө отуруп дагы сонун жыйынтыктарды ала аласыздар. Азыр жертва болуп жашай турган мезгил эмес. Деп жашай турган мезгил эмес. Айланаңыздагы адамдар өнүгүп атат. Сиз да өзгөрүшүңүз керек, сиз да өнүгүшүңүз керек. Сиз bir күнү айланаңыздагы коңшуңуз билинбей өзгөрүп кеткен болот. Барасыз дагы. Айнаш,
жанагы баланчанын дагы ушинтип кызы баланча жака кетип калган турбайбы? Айнаш мого тиги кошунан не болгон тиги ушинтип кеткен турбайбы? Келин кетип калган дейби десеңиз тиги айнашыңыз уже өнүгүп кеткен го. Айнашыңыз өнүгүп кеткен, сизди укпай коет да. Чакраларды алабызбы дейди. Блоктор менен иштейбизби деген сөзүңүздө ооба, аябай иштейбиз. Дал ошол нерселерди иштөө менен биз аягына чейин ошол нерсени иштөө менен кылыктуу аял болосуз, балдарыңызга мээримдүү апа болосуз, жашоого жаңыча карай баштайсыз. Адамдын негативдери көбөйүп кеткенде кулагы жакшыдан тосулат, чымчыктын сайраганын укпай калат, жаратылыштан эс ала албай калат, көзү негативдерди көрүп калат, көзү жакшыдан тосулат. Дал ошол негативдерден арылуу үчүн көптөгөн мен сиздерге билимдеримди беремин. Кана кыздар, эмесе жолугушканча сиздер менен жолугушканча 17 февраль күнү онлайн сабактан жолугушканча жана 26 февралда офлайндан жолугушканча. Мага кандай кеңеш бересиз? 3 күйөөм талак берди, 4 балам бар. Кийинки мамиле кандай болуш керек? Талак смс жазып берди. Кое туруңуз дейм. Күйөөңүз да мүмкүн баягы апасынан эмоция албаган, көп урушкан эркек болушу мүмкүн. Негизи жашагыңыз келеби, эмне кылгыңыз келет? Талак берди, мен ажырашам дегенден деле пайда таппайсыз. Азыр эрге тийип кете албайсыз. 4 балаңызга негизи көп кыздар бар, эрден баягы ата издейт да, күйөөдөн ата издешет. Күйөөсү менен конфликт, анан ажырашат, кайра бир аз убакыт өтүп эле кайра ата издейт да, дагы эрге тийип алат. Жана биринчи аялынан балдары, жана экинчи күйөөдөн таяк жейт. Кыздары таяк жейт, ошентип травмасы көп, жашоодо сокку жеп калган балдар тарбияланат. Жашоо сиз ойлогондой жеңил эмес да. Жашоо биз ойлогондой оор дагы эмес. Оорлотуп алган өзүбүз. Эмоция менен мен минтип жиберем, анан мындай деп биз жеңил сезип алабыз да. Ожидание башка болуп калат, реальность башка болуп калат да. Болду, акыл менен чечип бардыгын. Курска келсеңиз акыл менен чечкенди үйрөнүп каласыз. Айтмакчы кыздар, уже менин катталуучуларым эфирден акырындан чыгып баратасыздар. Мен да эфирди бүтүрөм деп баягыдан бери айтып, мен бүтүрбөй атамын. Анткени дагы да ушунча айымдар отурасыздар, эфирден чыгам десем да отурган айымдар баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Кандай кесиптин ээлери, менин катталуучуларым, кайсы жактан байланышып атасыздар, билгим келет, жазып койсоңуздар окуймун. Салмас бечи, менин күйөөм мени абдан катуу сөздөр менен урушуп, бир аздан кийин кайра өзү камкордугун көрсөтө турушканда мен ажырашып кетким келет. Көңүлүм абдан катуу ооруйт. Бул сиздин подсознание. Мүмкүн сизди апаңыз же атаңыз уруп кайра сизди жакшы көргөн. Мүмкүн бул ошол энергетикалык байланыш го. Сиз ошондой адам тартып алдыңыз да. Муну түшүнгөндөн кийин сиз күйөөңүзгө айта аласыз да. Если адам мына мага бир аял келди, мисалы, биринчи күйөөсүнөн күйөөм жоош деп ажырашкан да. Күйөөм жоош, өтө эле жоош деп ажырашкан. Экинчи күйөөсү аябай урат, бирок андан ажыраша алган эмес. Урса да, соксо да чыдаган да. Бул ошол подсознательный го бул процесс. Подсознанияны тарбиялаганда адам өзүнө эмне керек экенин көрсөтө алганда, эркек өзгөрөт, секин өзгөрөт. Медитация сабагы бар дейт. Медитациядан да күчтүү психотерапиялар бар. Спайга кетеби? Кетет. Мен смстерди жакшы окуй албайм. Окуңуздар деп биздин курстан жыйынтык алган айымдар какшап атышат го. Кыздар, анда эмесе саламатта калыңыздар, аман эсен, онлайн курстан көрүшкөнчө. Мен азыр кут болсун деп жазып атасыздар. Рахмат кыздар, алтындарым. Жакшы, жандарым.
Сизди тааныганыма бир жума болду. Аккаунтуңузда дагы деле саякаттап жүрөм. Сонун сөз экен, Аккаунтуңузда дагы деле саякаттап жүрөм дейт. 68 жаштагы эжемдин эки көзү көрбөй калды. Ошол да психологиядан болушу мүмкүн дейт. Кыздар, ушул боюнча айтпапмын да. Глазной блок бул мого эки каштын ортосундагы деп айтылат. Эки каштын ортосу блокко түшүп калат, тырышып калат да. Глазной блок болот. Көз жакшы көрбөй калат. Эгер бала күнүнөн зрениясы начар болгондорду карап келсеңчи, мунун психосоматикасы көбүнчө ожидаем, күтүү. Мисалы, бир кыз бала күнүнөн көзү жакшы көрбөйт, зрениясы өтө начар. Анткени анда кандай болгон? Башка бирөө багып алгандагы үйүнө култап кетет да. Апасы башка бирөөгө берет баласын карашканы. Ал болсо өзүнүн баласы менен кошуп, бирөөнүн баласын үйүнө култап туруп жумушка кетет дагы. Ал култтанган үйдүн ичинде жана баланы карап отурат. Бирөөсүнүкү зордукталгандагы дайыма атасын күткөн. Дагы бирөө болду, ал ата апасы ажырашып кетип, ата салып кетип калат кызды, кыз апасын күтөт. Леле, кош, мугалим дейт, эркектер көп кайрылып калды дегенди айтпадыңыз, Чикагодон дейт, косметолог эстетисте жалаатан баткен нарын кадам жай, ош, сардайлы, жакшы. Глубокий обида кетет кыздар. Кетет. Глубокий обида кетет. Менин бир устазым да айтат да, апасын врачтар чыгарып беришет. Боорунан рак болуп, операция кылдырайын десе, Индияга байланыштым дейт. Өзү Индияда жашап келген экен, йога боюнча. Айтор менин бир устаздарым да. Анан акыры ошол апасы кимге таарынат билет экен дагы барып айтат. Менин апамдын 3-4 күндүк өмүрү калды. Врачтардын баардыгы ошентип атат. Деп тиги адамга барса, ал 3-4 күндүк өмүрү калган болсо бир дейт. Мен сүйлөшөм деп. Экөө аябай сүйлөштүк телефондон дейт. Ыйлады экөө дейт. Анан эртеси келсем дейт, апам басып жүрөт, жашынакай болуп дейт. Жеңилдеди го жада, таштан арылды го, ичиндегини айтып алыш керек. Ичтегин мен да бир адамга таарындым, ушунчалык кое бере албадым. Айтор айтыш керек да, болбосо анын эч кандай күнөөсү жок, балдарына сенин ички сезимдериң тийип калат. Эч кандай күнөөсү жок, анын бир ата-энесине ички сезимдериң тийип калат да. Эч кандай күнөөсү жок адамдар менен дагы өзүңдүн мамилеңди бузуп аласың, айтышың керек. Айтасың, кадимкидей жеңилдейсиң да. Сөзсүз айтып алыш керек. Обидаларды айтканда моундай эмоция менен айтсаң, ким күнөөлүү? Сен күнөөлүүсүң. Болгону алда идеалдуу эмес, сен да идеалдуу эмессиң. Болгону адамдар бири-бирине таарынып калышты. Сен ошону гана жеңил тил менен, жакшы көрүү менен таарынычыңды адамга окшоп чоң адам болуп айтып аласың, болду. Изменаны унутса болобу дейт. Эми түшүнүш керек болгон. Измена сенин жүрөккө түшкөн нерсени по-любому унута албайсың го, эске түшүп турат ал нерсе, бирок осознанно түшүнүшүң керек. Ошол измена эмне себептен болду? Кайсыл учурда пайда болду? Эмне себептен болду? Ошону сен мындай адам болуп түшүнүшүң керек да. Мен да идеалдуу болбодум. Көрсө мен өзүмдү карабай койгон турбаймынбы? Өзүмдү карабай койгондуктан ушул нерсе болгон турбайбы? Деп айтор түшүнүү керек. Түшүнгөндөн кийин бул нерсенин жөндөү оңой болуп калат. Кайгымды тарттың теңселип, кадырың айнан жүк болгон күнүмө эстесем, жүрөгүм оройтой көлүп. Токмоктон рахмат кыздар, кайтарын байланыш кылып койгонуңуздарга. Ичтеги букту чыгаргыла, керекпи, керек эмеспи ошол нерсе. Эгер керек болсо көтөрүп жүргүлө. Эки каштын ортосу тырышып калган, ошол глазной блок
могу. Эми бул жерде башкачараак айтылат, мен силерге жеңил кылып глазной блокту айтып атам. Жакшы окуп атам кыздар. Афлатун дейт. Жел чыгуудан, Зара кармай албодон, жел чыгуудан арылса болот дейт. Ооба, азыр алдыңызда эмне турат, карасаңыз? Эмне турат столуңуздун үстүндө? Эмне турат? Же колуңуздагы телефонду жерге таштап коюңуз да. Колуңуздагы телефонду жерге таштап коюңуз азыр. Колуңузда телефон жок, бирок турат, Мага телефон керек эле, мен балам менен сүйлөшөт элем, кызым менен сүйлөшөт элем деп алдыңардагы нерсени ала албай атасыңар да. Просто ошо телефонду колуңуз менен алсаңыз сүйлөшөсүз да. Мисалы, кудум ушундай нерсе да. Интимная гимнастика деген азыр ар бир аялга жеткиликтүү. Өзүңөр кылбайсыңар. Көзүмдөн жаш ага берет эле, азыр нормада дейт. О, машаллах, көрсөң эртен экен дейт. Мына сага көрдүңүздөрбү? Азыр цистит үй шартында кандай кам көрсө болот? Негизи цистит психология плюс интимная гимнастика менен кетет, анан кетпей атса лечение кыласыз. Анткени канча нерв системасы жабыркаганда адамдын иммунитети слабый болуп кетет. Бүтүп атам азыр, аяктап атам. Макул кыздар, саламатта калыңыздар. Что случилось? Алды жагымды кыссам жүрөгүм сыгылып дем жетпей келет. Корневой блок. Ошон үчүн биз биринчи келгенде, кыздар биринчи келгенде ойлошот да, интимная гимнастиканы бүгүн берип коет деп. Жок, бүгүн сабак өтсөк, мисалы да, сабак бүгүн башталды дейли, бүгүн уже психология берилет, сразу терапия жасайбыз. И эртең 10дон баштап анан сиздерге интимная гимнастиканы бере баштайбыз да. Терапия жасаганда уже блоктор чечиле баштайт да. Уже түйүн чечиле баштайт да. Менде внутренний, наружный разрыв тиктирип туруп катышсамбы, же тиктирбей катышсамбы дейт. Разрыв болгондо эле көп аялдар сонун эле жыйынтыктарды алат. Сизге мен сунуштайм, биринчи катышыңыз деп айтам да. Бир ай жасасаңыз жыйынтык болот да. Сөзсүз болот. Анан жасабай, уктап калып, түшкө чейин уктап, түштөн кийин эч нерсеге жетишпей, ошентсеңиз анда болбойт. Бир ай катышсаңыз, жасасаңыз, уже сизде сонун жыйынтык болот. Кандай проблема болсо чечип аласыңар. Мен онлайн сабагына катышып атам. Рахмат, алтындарым. Эфирди сактоого тырышам, кыздар. Жакшы калыңыздар, мен эми эфирден чындап чыгайын. Аман эсен көрүшкөнчө. Бүгүн консультация жүргүзгүм келди эле, бирок суроолорго жооп берип атып, мен консультация жүргүзө албай калдым. Жакшы калыңыздар. Курстан көрүшкөнчө. Матканы көтөрүп влагалищени тиктириш керек болуп атат. Иги онлайн канча. Влагалищени ошол интимная гимнастика менен деле кызгылып алсаңар болот, кыздар. Азыр эфирди сактаймын. Саламатта калыңыздар, аман эсен көрүшкөнчө. Сторизерди карап турсаңыздар, эгерде йога жасап калсак, анда йоганы мен менен чогуу жасайсыздар. Мага көрүнбөй калды комментарий. Коллективим, Алла разы болсун барыңыздардан. Варикозго жардам берет, жардам берет. Если психологияны кошуп окусаңыз, жөн эле гимнастика жасап сабактарды көрбөсөңүз, анда да болушу мүмкүн, эгер ишеним болсо мээңизде, баш мээде, подсознанияда. Бирок мен сиздердин баарыңыздарга психологияны сунуштайм. Себеби психология өтө сонун нерсе. Мисалы, өзүм сонун нерсе алгам, сонун жооп алгам да, сонун результат алгам психологиянын өзүнөн дагы. Ошол кыздар жертва болбогула. Зара кармай албай калдыңарбы? Келгиле интим гимнастикага. Мына 17си баштадыкпы? Уже сиздерде 20сынан баштап результат боло баштайт. Күйөөңөр айта баштайт. Кандай витамин ичип атасыз? Мен фаберлик менен ченч ичем деп айтып өтпөдүмбү? Мына 17си баштадыкпы? 20сында сиздерде уже акырындык менен уже аялдардын баарында болбосо дагы аракет кылган, алдыңкы булчуңдарына подсознание менен жакшы кам көрүп, мен берген гимнастикаларды сиңире баштаган аялдар уже 3 күндөн баштап жыйынтык ала баштайт. Күйөөлөрү кыса атасың деп айтышат.
эмне кылып атасың, кыспай тур деп айтышым мүмкүн. 3 күндөн баштап акырындык менен кичинеден азыздан результат боло берсе, бир жумада көпчүлүк аракет кылган айымдар сонун результаттарды алып калышат. Ошол айым сыры прого, интенсивке мен йоганы да, интимная гимнастиканы да, психологияны да баардыгын кошуп койдум. Анткени өзүнчө бөлгөнгө биринчиден биздин кыздар жетишпейт, бар кыздарды могу курс, тиги курс деп жыйнаганга. Йога бар, интимная гимнастика, психологиянын онлайн, офлайн деп баарыңыздарды бөлгөнгө биздин кыздар жетишпейт. Ошондуктан баардыгын бир нерсеге ошол айым сыры прого тыгып койдук да, киргизип койдук да. Эми ошол айым сырынан сиздер ала албасаңыздар, анда ал сиздердин проблема. Эми чындап коштоштук кыздар, жакшы калыңыздар, аман эсен кучакташып көрүшкөнчө.